туугандар, кош келипсиздер. Мына бүгүн үчүнтүп биз көп жылдардан бери аракеттенип жүргөн китебибиз жарыкка чыгып, силерге тартуулаганга бүгүн гана мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул китептин тарыхы өтө узун болду чыгышы. Силер анын көпчүлүгү билет эмне үчүн кечигип кетти бул. Эми аны козгой эле коелу. Бүгүнкү күнгө буйруган экен. Бүгүн ушу биринчи жолу республикалык масштабта ушундай китеп чыгып атат. Мен ошого бир аз токтоло кетейин. Мен ушу 2009-2010 жылдары ойлонуп калдым да, кыргыз 40 руудан турарын бардыгы илим поздор деле тааныйт аны, элдин баары тааныйт. Ошон үчүн уруулардын бардыгы өздөрүнүн республикалык курултайларын өткөрүшүп, Бишкекте китептерин жаздырышып, эстеликтерин орнотушуп, өздөрүнүн хандарын, бийликтеринин. Багыш уруусу эле же республикалык деңгээлде курултай өткөрбөйбүз Бишкекте, же китеп жаздырбайбыз республикалык деңгээлде мындай. Ана ушундай бир пассионардык деңгээлдеги уруу экен бул багыш уруусу деп. Анан ушул китеп чыгарсак деген тилек менен материал жыйнап кирдик ушул китеп жөнүндө. Бирок биз башкалардан кичине башкачараак болсун деп санжыралар деле жыйнабай, окумуштуулар эмне дейт ушул багытта? Окумуштуулардын көз караштарын, ошолордун илимий макалаларына көбүрөөк орун берсек деген максат койдук да. Ошонун ичинде бүт региондорду кыдырып келдик, таанышып. Бүт региондордон өзүңөрдүн жанагы генеалогиялык схемаларыңарды бергиле, санжыраларыңарды бергиле деп тапшырдык. Суранып, координаталарды дайындап келдик. Бергендеринин көбү ушул бүгүн китепке кирди. Бирок ал деле көбү берише алган жок. Анан негизинен биз ушу авторлордон суранганыбызда дагы бир өзгөчөлүгү, эгер биз багыш тарыхчылардан сурансак, багыштар өзүнүн тарыхын кичине көтөрмөлөп жазып алыптыр деп, кандайдыр бир шек пайда болбосун деп, атайын өзүбүздүн ушу кыргыздын 40 уруусунан чыккан эле биздин бир тууган тарыхчылардан, уруулардан чыккан тарыхчылардан сурандык. Ошон үчүн бул китептин авторлору Ташмамбет Кененсариев биздин саруу туугандарыбыздан болот. Олжобай Каратаев басыс туугандардан болот. Ошол сыяктуу ошол жердеги авторлордун бардыгы ар түрдүү уруулардан болушту. Ошондо биз калыс экенине бул китептин чын эле кандайдыр бир илимий тарыхый булактарга таянганына кандайдыр бир ишенич болсун окурмандардан. Бул чын эле бул китеп кийин баалуу китеп катары баалансын деген тилек болду да. Анан ошол кезде бул китепке эмне үчүн автордук коллектив болсо дагы эки гана кишинин фамилиясы турат башында. Ичинде баарыныкы бар. Себеби Ташмамбет Кененсариев менен Олжобай Каратаев туугандарыбыз булар биздин биринчи сурообуз менен эле дароо ушул китеп үчүн жазып берди да ушул материалды. Биринчиден ушул китеп үчүн жазып беришти. Экинчиден мен айтып коеюн, ушул кишилер биз калем акы албайбыз деп отказ беришти. Мен ошол кезде сунуш кылсам, жок, биз сен үчүн, багыштар үчүн жазып бердик ушул эмгекти деп. Бирок мен ойлойм, булардын эмгектери бааланыш керек, ар бир автордун эмгеги бааланыш керек. Биз гонорар төлөп беребиз деп чечим кабыл алдык буларга. Анан калган авторлордун таарынбаңыздар, жыйма авторду мукабага чыгара албайт экенбиз. Калганлыгы бардыгы мазмунуна кирди. Эки эң башка автордун фамилиясы китептин мукабасына чыкты. Анткени булар көлөмү жагынан да көлөмдүү, мазмундуу,
илимий макала жазып берди деп эсептейбиз. Андан башка көп авторлордуку биз мурун жарыяланган материалдарын берди. Биз багыштар жөнүндө, деги эле багыш урусунун өкүлдөрү жөнүндө мурун жарыяланган макалаларын беришти, ошолор кирди. Бирок биз аздыр көптүр аларга дагы калемакы кароону чечтик. Ошентип бир топ ар түрдүү мындай көйгөйлөр менен жүрүп отуруп бүгүн китебибиз жарыкка чыкты. Биздин колубуздан келген ушул болду. Анан эгер мындан жакшы китеп чыгарса болот эле деген кишилер болсо, мен айтам, ооба болот. Ошондой мындан мыкты китеп чыгарып, келечекте мындан да мыкты. Жайылтыңыздар, биз аны колдойбуз, мен өзүм да колдоймун. Биздин могу чакан жупуну эмгегибизди кемчиликтерине карабай окуп, таанышып, пикир бөлүшүп коюшуңуздарды суранамын. Азыр биздин программа боюнча тамак тартылат. Андан кийин мен авторго сөз берсем деген планым бар. Аксакалдарга сөз берсем, авторлордон бир нече кишиге. Аксакалдарга сөз берсем деген планым бар. Кандай сунуштар бар силерде? Так, анда тамак тартылат экен, анда мен китептин эң башкы авторлордун бири Олжобай Каратаев профессорго сөз берем. Алып барайынбы ушакта, же ушул жака чыгып сүйлөшпө? Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, алыстан, жакындан келген, Кыргызстандын төрт бурчунан келген туугандар, куш келипсиздер. Бүгүнкү Кыргыздын эң ири күч кубаттуу урууларынын бири болгон багыш урууларынын ошо багыш атанын тукумдары. Куш келипсиздер. Бүгүнкү жыйындын негизги максаты бул бири-бирин таануу, албетте ошол багыш атага, багыш атанын атасы болгон жалпы кыргыз атага ошо таазим этип, туугандардын чогулушу бул абдан жагымдуу. Бул Кыргызстанда, ошо кыргыз элинин ичинде бул абдан жакшы салтка айланып калды. Мен билгенден бир 20 жылдан бери ушундай жыйындар өтүп, ошо негизинде кыргыз тарыхынын айрым тай жерлери толтурулуп, китептер чыгып, том китептер чыгууда Кудай буйруса изилдөөлөр болуп атат. Ошондуктан бул багыш уруусунун өзүнүн бүгүнкү жыйындагы символикалык мүнөзгө ээ. Анткени 90-жылдардын башында биздин Улуттук илимдер академиясынын колжозма фондунан Кыргызды эки гана эл башкарган, бирде багыштын эри кыйшайса Кыпчак башкарган деп мен 3-4 жерден окугамда, бул 20-жылдын баш чендериндеги жазылган маалыматтардан окугам. Бул бар. Анан кийин бул эмнени билдирет? Биринчиден, кыргыз уруусунун ичиндеги багыш уруусунун күч кубатын, анын санынын арбындыгын, күч кубатын жана ынтымактыгын, ушу жалпы кыргыздын намысына жооп берген, кыргыздын чегин элин кайтарган, эл катары, журт катары караганга негиз болот деп мен ошондо гана түшүнгөм. 90-жылдардын башы, 90-жылдар эле. Анда ошол биздеги болгон маалыматтарды жыйнап, анан ал илимдин кандидаттыгындагы докторлугунда мына 20 жылдан ашык илгери коргообуз. Ошонун негизинде ошол багыш уруусунан жана кыргыздын башка урууларынан жыйналган маалыматтардын негизинде ошо китептер чыгып, анан диссертациялык иштер дагы корголгон. Ошондуктан ушул багыш уруусунун келип чыгышы, анын системасы, багыш уруусунун ичине кирген уруктар, уруулар, алардын келип чыгышы, ар бир этнонимдин этимологиясы боюнча изилдөөлөр жүргүзгөнбүз. Бирок тилекке каршы анын баарын багыш уруусу Кыргызстандын төрт бурчу, ушу 7 тубанында тең жашагандыктан алардын баарын тиги кыдырып жыйнага мүмкүнчүлүк болбоду. Анан кийин жакын арада дагы биз мага кайрылган
Кыргыздын ушу Адигине урусунун негизги урууларынын бири болгон Бөрү туугандар 2-3 рет айтып атып, анан мен бир топ ойлонуп, бул уруунун да тарыхын жазабы депчи. Анан кийин ал китепти жазганбыз, анын презентациясы 1,5 жыл илгери өттү. Ушул жерде Жумадин инибиз отурат. Ошонун басмаканасынан чыгып, Кыяз Сатарович отурат. Булар ошол презентацияга катышкан. Андан кийинки бүгүнкү күндө сиздерге жаңылык катары айтып өтсөм, Адигине уруусунун китебин жазып бергиле деп өтүнгөнү, анан кийин кайра ойлонсом, ушу биздин башкыр деген эл бар. Буларда билимдүү адамдар да көп экен. Анан башкыр урууларынын бир 60га жакын негизги уруулары бар. Ушулардын китептерин фундаменталдуу түрдө чыгарышты. Фундаменталдуу деген бул ошол монографиялык типте, монографиялык негизде, ошол көлөмдө, ошол баягы тарыхый булактарга таянып, ошонун изилдеп, ошол негизинде китепти басып чыгарууда. Схеманы жазуу ал бир, схема бул санжыра эмес. Санжыра деген ошол элдин түпкү теги келип чыгышы боюнча тарыхый булактарга таянылып, изилделип, анан кийин анализденген эмгек бул чыныгы илмий санжыра деп аталат. Ал схема бул ошо санжыранын бир гана тарамы болуп калат да. Эме бул бир. Анан кийин мына сырткары жакында мен Ташкентте бир айдан ашык тигинемеде олтуруп иштеп келдим. Архивтен ошол Кыргызстандын түштүгүндөгү жайгашкан багыш уруулары, багыш уруусу тууралуу, аларды 19-кылымда орустар келгенден кийинки эл башчылары, элүү башчылары, бийлери орус тилинде аларды народный судья деп койот экен. Анан болуштары жөнүндө маалымат алдык. Ошол маалыматтардан бир топ маалымат тап келдим. Кудай буйруса, эгер бир шарт болуп калса, менин негизги мындай каалоом болот силерге. Жалпы ушул жерде туугандар отуратканда, буну монографиялык негизде, монографиялык деңгээлде дагы изилдеп чыгыш керек бул китепте. Багыштарды дейм. Багыштан ичинен чыккан инсандар бар. Ошо Тейиш хан, Көкүн би сыяктуу чоң фигуралар бар. Алардын ошол тарыхтагы өзүнүн ордун кайтарып эле бериш керек да, аларды коозошун кереги жок. Ошо эл эсине кайтарып берген ал биздин негизги милдетибиз болуп калат да. Анан кийин ошондуктан сиздерге кайраларым, бул китеп бул биринчи башталышы деп ойлойм го. Албетте анан Бегал Народович, Кудай буйруса, кийинки дагы балдар бар, өсүп келаткан балдар бар. Алар колго алса, биз дагы карап турбайбыз, колго алыш кылабыз. Анан бул китепти монографиялык негизде басып чыгарган жакшы болот го деген ойду айткым келет. Анан кийин ошо көптү күрсөк көл болот деп коет. Ушул могул жерде мен өзүм туугандарымды көрүп атам, Көк Арттан келген жердештерим, туугандарымды көрүп атам. Значит, Кыргызстандын баардык тарабынан жыйналса, эң биринчи схемасы негизинен тактап бүтүп, анан кийин эл ичиндеги, журт ичиндеги ошол баягы тарыхый маалыматтар, тиги этнографиялык маалыматтар, уламыштар, анан ал жерде өткөн улуу инсандар, анан кийин саяпкерлер, мисалы комузчулар, дастанчылар сыяктуу ушул маалыматтарды жыйнай жүрсөңөр, анан болочокто китепке кирсе, ошондо толук кандуу китеп болот да, тарыхый булактар менен, анан эл оозунан жыйналган этнографиялык материалдар бул кошулганда абдан бир жакшы изилдөө пайда болот. Бул бир эле том болбойт, балким 3-4 том болуп калышы мүмкүн. Анткени ошондой материалдар бар, эл ичинде катылып жатат да. Ошого сиздерге ийгиликтер каалайм. Бүгүнкү туугандардын отурушу дагы жакындашып, боору батырышып, таанышып отурушу ийгиликтүү болсун. Сиздерге жакшылыктарды каалайм. Мындан сырткары Бөрү уруусунун келип чыгышынын тарыхый этнографиялык негиздерден китепти сизге берип коеюн. Ушул жерде ушул уруусунун келип чыгышы. Эми жалпы биз жакында презентация кылам, Кудай жаңы жылга чейин Адигине уруусу боюнча 6-7 томдук ушундан чоңураак китептер болот. Даярдап атам. Анан ушу 4 китебин жаңы жылга чейин презентация кылабыз. 2 китеби чыкты, Кудай буйруса. Дагы экөөнү чыккандан кийин ушу 4 китебин биргеликте презентация кылабыз деп атабыз. Ушул немеде илимий негизде жазылган монографиялык изилдөө болуп эсептелет. Муну сизге берип коеюн. Рахмат. Эми сиз кетпей туруңуз. Урматтуу туугандар, Олжобай Каратаев дегенди көбүңөр эле жакшы билесиздер. Тарых илимдеринин доктору, профессор. Анан ушул Кыргыздын 40 уруусу жөнүндөгү көзгө басар адистердин бири Кыргызстандагы. Ошон үчүн башына кайрылганыбыздын да бир себеби ошо болчу. Эми бул кишинин бизге жанагындай ак жүрөктүк менен жардам бергенин биз баалайбыз. Анан колубуздан келишинче жупуну гонорар берип коюуну туура таптык.
авторга биздин атыбыздан 100 000 сом гонорар төлөйбүз биз. Келиңиз. Жакшы отуруңуз. Муга өзүңүзгө апарып беребиз. Макул. Так. Анда авторлардын бири китептин Ташмамбет Кеденсаевдин жубайы апабыз келем деди эле, азыр телефон чалып давлением көтөрүп калды, келе албайм деди, ошон үчүн кечиресиздер. Анда мен сөздү дагы авторлардын бири Кыяс Молда Касымовго берсем деген оюм бар. Кыяс Молда Касымовдун жанагы багыштардын Когон хандыгындагы өкүлдөрү деген темадагы макаласы кирген, бул жерге байкаган болушуңуздар керек. Саламатсыздарбы? Бүгүн аябагандай жакшы иш чара болуп атат. Кайсы жерде китептин бет ачары болсо, ошол эң мыкты. Себеби соңку мезгилдерде көптөгөн уруулардын чогулушу болот. Баатырлардын, бийлердин, болуштардын маарекелери өтөт. Артында бирок из калтырап турган бир да китеп жок болуп калып атат. Эң өкүнүчтүүсү. Ошон үчүн мына Бегал агабыз көп жылдардан бери ушу багыш уруусунан чыккан мыкты инсандардын тарых таржымалын, санжырасын өзүнчө бир изилдеп бир китеп кылып чыгарсак деген мына 10 жылдан ашты. 10-15 жыл болуп кетти окшойт, 15 жыл бери дегенде. Мына ошондон берки аракеттин берекети бүгүн болуп атат. Бул жерде мына Ташмамбет Кеденсаев агайыбыздын артыгайлуу болсун, жакшы бир макаласы жарыяланган. Азыр эле алдыңыздардағы Олжобай Каратаев профессор досубуздун жакшы макаласы кирди. Ичиндеги макалалардын бардыгы салмактуу. Багыш уруусунун көп жакшы жактарын ачып берген мыкты китеп болуптур. Чындыгында багыш уруусу тууралуу архивдик документтер өтө көп. Бул жерде бөлүп бериптер, 9 торголук багыштар, ат башылык, акталаалык деп бардыгын бөлүп бериптер. Алматанын архивинде ошол Кетмен төбөдөгү, Акталадагы, 9 тородогу багыштарга тиешелүү көптөгөн архивдик документтер бар. Өткөндө бир отуруп сүйлөшкөндө андагы сүйлөштүк элек, ошол документтердеги көп жакшы өзөктүү жактарын көчүрмөсүн алып келип, кийин багыш уруусу архивдик документтерде деп туруп атайын бир дагы чоң бир китеп кылып чыгарса болот. Ошол эле мезгилде кийин Кетмен төбө Фергана облусуна кошулду. Кетмен төбө, Чаткал, 9 торо, Аксы, Сузак жана башка түштүктөгү райондордун көпчүлүгү жөнүндөгү маалыматтар мына Ташкентте. Ошо Ташкенттеги архивдик документтердин ар биринде өтө кызыктуу маалыматтар бар. Ошолордун бардыгын чогулуп алып келип туруп, багыш уруусуна тиешелүү архивдик документтердин өзүнчө чоң бир жыйнагын чыгарса, бул архивдик документтерде ар бириңиздердин ата бабаларыңыз тууралуу маалыматтар бар. Ошол өрөөндөн чыккан мыкты инсандар тууралуу маалыматтар бар. Болуштар, бийлер жөнүндө маалыматтар өтө көп. Бул жалпы тарыхты терең изилдеп, тарыхты терең түшүнүүгө өтө жакшы бир салым кошот. Бирок бир жагы бар. Бүгүнкү күндө архив жөн эле берип койбойт. Ага каражат керек. Архивдеги Ташкенттеги мына мен ал жерде 35 жыл болду Ташкенттин архивинде улам бар иштегениме. Ал архив мурда документтер бекер берилчү. Азыр бир бетин 450 сомдон сатып алабыз, көчүрмөсүн. Алматадагы архивден бир бетин 300 сомдон сатып алганга туура келет. Мына азыр Кытайдагы архивтерди иретке келтирип, ал жак менен да иштешип атабыз. Ал жакта дагы багыш уруусуна тиешелүү көптөгөн архивдик документтер бар буюрса. Өзгөчө кийинки мезгилдеги манжу тилиндеги 1620-жылдан 1911-жылдагы доорго чейинки архивдик документтерде кыргыздын ар бир уруусу жөнүндө, анын ичинде багыш уруусу боюнча дагы маалыматтар бар.
Эми анын бардыгы мына Манжу дооруна тиешелүү 35.000 беттен турган архивдик документ табылган. Эми алардын бардыгын кыргыз тилине которуп, ошонун ичиндеги маалыматтарды алсак, анын ичинен дагы жакшы бир маалыматтар табылат. Андан башка бир 70.000 беттей архивдик документ Манжу дооруна чейин байыркы Кытайдын архивдик документтери табылган. Анын ичинен дагы буюрса көптөгөн ошол кыргыздын бардык урууларынын анын ичинде Багыш уруусуна да тиешелүү архивдик документтер анын ичинде да бар. Ошон үчүн келечекте дагы ушул архивдик документтер менен ушул Багыш уруусунун тарыхын кеңейтип, тереңдетип, анан өзүнчө бир жыйнактарды чыгаруу жагындагы колго алсаңыздар аябай жакшы болот эле. Анан бул жерге бир кичинекей гана бир мезгилде жазган макалам кириптир. Ал бир эле ошо Алабука Аксы өрөөнүнө тиешелүү, Арзымат бийдин урпактарына тиешелүү, Шадман болуш ошого тиешелүү маалыматтар гана кирди. Ал эми башка архивдик документтер, башка маалыматтар буюрса келечекте дагы тереңдетилип изилденүүгө туура келет. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү ушул китептин чыгышы менен куттуктайм. Урматтуу туугандар, профессор Кыяс Молдокасымовдун биздин китепке кирген эмгеги үчүн биз жупуну өзүбүздүн гонорарыбызды берип коелу деп чечтик. 20.000 сом гонорар бөлүндү биздин китептен. Сиздин макалаңыз үчүн. Рахмат. Сизге да рахмат. Анан аябай жакшы профессор Кыяс Молдокасымов айтып атпайбы? Багыш уруусу архивдик документтерде деген китеп чыгарса болот деп. Анан профессор Олжабай Каратаев айтып кетти, жана китеп багыштар жөнүндө чоң эмгек жаратса болот деп. Азыр биздин урматтуу профессорлор, азыр биздин кээ бир активисттер китеп чыгаруу боюнча редакциялык кеңеш түзүп иштеп атышат. Ошол редакциялык кеңеш ушуну эске алса, ушул маалыматтар жакшы болот эле. Анан Олжабай Каратаев менен сүйлөшкөм телефондон өткөндө. Бүгүн да бир сүйлөштүк. Багыш уруусу жөнүндө бир жакшы эмгек жазып берсеңиз. Анан Хантейиш жөнүндө, Көкүмбий жөнүндө эмгек жазып берсеңиз деп сүйлөштүм. Макул дегендей болуп атат. Кудай буйруса келечекте ал китептер да чыгып калышы мүмкүн. Ал эми Кыяс Молдокасымовдун жанагы Багыш уруусу архивдик документтерде деген эмгеги да аябай сонун болмокта. Ошондо көп маселелер ачылмак. Эмне үчүн 1892-жылы Чүйдө багыш волосту болгон. Багыштардан турган багыш волосту болгондо азыр жок ошол. Багыштар да жок, ошолор дайынсыз. Ошондой маселелер ачылады болчу. Ал кайсы уруулардын арасына кирип кетти, же бир жака көчүп кеттиби? Ошо орус патшачылык учурунда болгон багыш волосту, ушу Чүйдөгү. Ошолордон багыш волостунун аты дагы азыр заты да калбады. Уруу да жок ушул эмеде Чүйдө. Могу солтолор эле жайгашып калган уурда. Демек, арасына кирип кетти деген бир версия бар. Солто уруусунун арасына ассимиляция болуп кетти деген, көчүп кетишкен деген версия бар. Ушул архивдик документтер ошону так чыгарат болчу мен ачыкка, менин оюмча. Так. Анда авторлордун көбү келе албай калышты. Азыр келгендердин ичине Дүйшөн Керимов, публицист, журналист, көп кишилер билет. Өзү ат башылык тууган, жана мен айткандай. Анан бир күнү мен YouTube'ду карап отурсам эле бул киши багыштар жөнүндө бир жакшы сөздөр сүйлөп атыптыр. Анан бул кишиге телефон чалып жазып бериңиз дедим. Анан YouTube'да айткандарын стенограмма кылдык. Ошондо отуруп азыр чыккан ошо YouTube'дагысын айткан сөздөрдүн стенограммасы чыкты бул китепке. Ушул авторго сөз берип койгуга уруксат этиңиздер. Дүйшөн Керимов. Ассаламу алейкум. Бегалым ага калем акыны көп бересиң. Мен майдалап эле дадил айтайын. Мен багышты Манастан чыгарып бердим. Манасты багыштан чыгарып бердим. Ошол жагын эске ал, тамашыр ретинде айтайын. Эми туугандар,
Мынау тарихчылар, биздин илимий тарихчылар отурат, профессионалдуу дейле адис тарихчылар. Бул мамлекеттин иши эле. Мына кошуна мамлекеттердин бардыгы тарыхты күргүчтөтүп жазып, президенттери киришип, миллиондогон акчаларды бөлүп, тарыхтарын ордуна коюп, орусча айтканда көбүн освоить этип алды өзүн. А биздин качаанак президенттердин айынан, дайыны жок президенттердин, теги жок президенттердин айынан мен аны ачык эле айтып жүрөм. Мынабы сайлап кыркыруу өзүнчө тамтаңдап ушинтип иш кылып келатабыз. Бул мамлекеттин иши эле. Мынабы Кенесариевдин агайыбыз өтүп кетти. Мынабы эки мырзалардын, Кыязовдун ушундай профессионалдуу тарыхчылардын иши эле. Мамлекет көңүл бөлсө, акча бөлсө, ортого алып келсе, биздин санжырачылардын баарын бу илимий тарыхчылар архив, мамлекеттик архивдерди казса, мен Кыргыздын өзүнүн куйма кулак архивин казган кишимин өзү. Кулакта калган архивдер. Улуу Манасты жалаң эс тутум менен айтып келген, сан кылымдан бери айтып келген эл башында сактап келген бардыгын. Кайсы убакта баягы ортодо айткандар шамалдаган кишилердин кошмосу болгон, бирок негиз каркас турат. Эми Улуу Манас биз 1000 жылдык деп тамтаңдадык, 1000 жылдык эмес, бул көп 1000 жылдыктарды, көп 1000 жылдыктарды камтыган эпос экенин, тарихи эпос экени тастыкталып турат. Аны окуган кишиге, жакшы караган кишиге. Анан мен асмандан алган жокмун, ошо Манаста турат. Манастын өзү кыргызга күн сыяктуу, ал Айкөл Баатыр. Анын уруусу жөнүндө айтылбайт а жерде, бирок анын туугандары жөнүндө айтылып атпайбы? Аң сезимди ушушун аңдайт да. Маселен, Толтой, Чыңгожо, Толтойдун уулу Кыяз Багыш деп айтылып турат. Мына Манастын тууганы деп айтылып атпайбы? Анан Манас каяктан чыкмагыла? Манас ошо Багыштан чыккан деп менин агайларым айткан. Мен эле чыгарып ийген жокмун. Элдин арасындагы ошо сөз айтылган. Анан бул Багыш деген азыр мен иним сурап атат бир. Бул кайсы жаныбар? Лос орусча айтканда эмне деп атат? Ал эми аң сезимдүү адам ойлонот. Мына мен мергенчилердин уркунан болом. Багыш деген бул Кайберен өзү. Кайберен болсо Кайберендин кайсынысына кирет? Мына кийикти бөлгөндө Кайберендердин ушу Багыш, Бугу, Элик айрым мүйүздүү Кайберендер булар. Мисалы үчүн Аркар Кулжа өзүнчө мүйүзү бар. Эчки Текенин өзүнчө бирден мүйүзү бар. Булардыкы айры болуп атпайбы? Демек, ошол пародада мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда. Ошо эмне көп? Кыргызда Багыш аттуу уруулар көп, уруктар көп. Кара Багыш, Чоң Багыш, Сары Багыш, эмне Багыш? Баарына кое берген. Бул өзү Багыш деген кыргыздын байыркы, Бугу Багыш деген бир пародадан чыккан жаныбар. Демек, кыргыздын тотемдик жаныбары болгон. Ошон үчүн Багыштар абдан жакшы. Баягы мен моңолдор туугандарым биринчи желпинип чыккан, ушу биздин туугандар чыккан, ушу фонд сөбүс илгери 90-жылы. Анан мен барып алардын максатын көргөм, ушу шайлоолорду эле шамалдашат да, уруулардын баары. Бүгүн шайлоосунан дайын жок кести өткөрүп атасыңар. Чыны демек Багыш да Манастын уруусу экени чын экен. Чындыгында Айкөлдүк. Ооба. Эч кандай бир урууларыбыз тигиндей мындай майдаланып кеткенди көрөм. Мен ушунда майдаланбай, бийиктеп, бир мамлекет, бир туу, бир Манас дегендин алдына биригишибиз керек. Кут болсун. Багыштар чынында биздин мынабы айрыкча көкүнбүй абабыздын жазап кеткен иши, трагедиясы. Тарыхчылар эле эмес, менин колуман келсе, муну бир тарыхый повесть, роман кылып жазса болот. Сонун абдан да мунун тиги Манастай чоң трагедия жатпайбы? Мына көкүнбүй деген эле кечээкү тарыхта. Кут болсун, аманчылык. Рахмат. Кое туруңуз. Эми биздин автордун биздин китепке чыккан макаласы үчүн азын улак гонорар кылып койдук. Өз айткандай көп гонорарды кийинки китепте беребиз. 10 000 сом гонорар бөлүндү. Дүйшен Керимов аябай курс жазган публицисттердин бири. Уруусу өз айтып кетти, моңолдор уруусунан болот. Ошон үчүн бул кишинин пикири калыс экенин эч ким шек санабайт. Анан кашанын ичинде айта турган бул киши Накен Касиев аксакалыбыздын бир тууган иниси, фамилиясы бөлөк болуп калган. Эми
авторлар келбей калыптыр, туугандары келгендер болуш керек эле. Бизде Замидин Мадалбеков деген автордун өзү Беш кемпир датка жөнүндө жазган чыгармасы бар эле, китепке кирди эле. Ал кишинин жубайын чакырганбыз. Ал кишиге кичине азын олак гонорарыбыз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Сүйлөшпү? Келиңиз анда. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Бүгүн ушул жерде сиздер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Сиздерге өзүмдүн семьям атынан жана чалымдын туугандарынын атынан чоң ыраазычылыкты билдирем. Ушул китепке чалым чыгармасын кошуп койгонуңуздарга баарыңыздарга ден соолук, чыгармачылык ийгилик, бакубат турмуш каалайм. Рахмат. Рахмат сизге. Бул сизден алып барып берет. Жана тарыхчылар отурду эле. Илимдер академиясынан 2 тарыхчы жөнөтүшкөн бизге. Кайсыл жакка отурду? Биз 2 киши келип учашып отурбоду эле, кайда кетишти? Аларга тапшырып койчу. Кетип калышса керек анда. Биздеги эң аксакалдардын бири деп менин эсебим боюнча бизден Акталалык багыштууган Карипбек Асанов аксакалыбызга сөз берейин дейм. Бул киши биз ушул демилгелеп чыкканда эле аябай бизди колдоп, дайыма өзүнүн колунан келген жардамын берип, кеп кеңешин, акылын айтып жүрдү. Биздин Акталалык багыштуугандардан өзүңүздөр билесиздер, бул киши мурун айыл чарба министри болуп иштеген, депутат болгон бир нече жолу. Анан ушул китепке бул кишинин ушу Акталалык багыштар жөнүндө чакан маалыматы кирген. Сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бул жакшы иш-чара болду. Көптөн бери күтүп аттык эле, акыры чыккан экен. Эми ар бир жан өзүнүн ата-энесин билиш керек. Уруусун билиш керек дегендей. Мына ошол багытта жакшы эмгек болгон экен. Бул жерде алдыда тарыхчылар чыгып сүйлөп атат. Биздин ушул ата-бабаларыбыз багыштар качантан берки жаралган уруу, кайсы кылымдан бери багыш болуп келе атабычылардын баарын тактап чыга турган көп материалдар бар экен. Мына кыяс инем айтып атат, тигил архив, бул архив деп арга жердеги архивтерде кайсы көп окат чыга турган. Анан эми мен өзүм сыймыктанам. Биз Акталада аз эле менин чоң атам Орок Жалал Абадтын барпысынан келип калган экен да. Ошого туруп калып, анан кийин 2 уулду болгон экен. Ошо 2 уулдун бир уулу менмин. Уулдун уулу да. Тиги атабыздан да бир балдары бар. Баары тең жаш, сакалдуусу менмин. Азыр 77 жашка келдик. Анан эми мен ушу багыш уруусуна татыктуу урууна таандык экениме мен өзүм абдан сыймыктанам. Анан эми Бегалиним абдан чоң эмгек кылдыңар, чоң рахмат. Абдан чоң рахмат. Мынакей алдыда да жакшы пландар бар экен, айтыңыздар, колубуздан келген кызматыбызды кылып берели, жаза берели, кандай болсо дагы бага калесибиз бар кезде. Анан эми туугандарды тааныш болуп жүрөлү, көрүшүп билишип жүрөлү дегендей ушул китепти жазабыз деп атканда абдан бат-бат жолугуп аттык эле, андан жолукпай калдык. Анын үстүнө мен өзүм дагы Акталадан жалгыз болгондон кийин көп батынып кире албадым эч кимге. Эмне болот, ал болот дегендей кылып. Анан Бегалиниме абдан чоң рахмат. Өмүрлүү бактылуу бол. Ушу биздин ата-бабабыздын арбагы колдоп жүрсүн. Багыш атабыздын баары жакшы аталарыбыздын баары тең. Анан мына эми рахмат дейлен да. Кол. Сакалгата биликтеп. Рахмат. Белек кадыр. Урматтуу туугандар, анан бул китепте биз баарын камти алган жокпуз. Ошон үчүн биздин урук жөнүндө кирбей калыптыр деген таарыныштар болсо кечирип коесуздар. Биз андай максатта койгон эмеспиз, биз баарын камтыйбыз деген. Ал үчүн аябай чоң китеп болуш керек. Бир нече томдон турган. Азыр Атбашы районунан багыштардан бир нече киши тууганыбыз отурат бул жерде. Ошолордун ичинен аксакалыбыз Ильяс Арпачиев байкебизге сөз берейин дейм. Бул киши дагы аябай патриот киши экен. Башынан 2011-жылдан баштап ушул китептин чыгышына өзүнүн салымын кошуп келатат. Өзү эсеп палатасында иштеп, эсеп палатасынын ардагери, азыр
Анан бул киши Хантейиш жөнүндөгү китеп чыгарабыз деп биз басмаканага заказ бергенбиз. Мына Бийиктик басмасынын директору отурат бул жерде. Бул киши 30 000 сом төлөп койгон Хантейиш чыгаруу үчүн. Хантейиш басылганда Хантейиштин автору Асанбек Исламовдун кемпири жок, кийинчерээк уруксат берем силерге, мен өзүм муну алып кетип өзүм сатам деп бербей койду бизге. Азыр деле ошол планда турат. Мен бул жерде бул фактын айткан, бул кишинин патриоттуулугун айтайын деп атам, биздин Ильяс Байкенин. Башынан баштап аябай активдүү катышып келатат. Мен ушул кишиге сөз берсем дейм. Рахмат. Урматтуу бир туугандар. Кыргызда акыркы жылдары ушу бир топ уруулар өздөрүнүн санжырасын чыгарып жүрүшөт. Анан биз дагы ошо алардан кем калбайлы дегендей, мында Бегалы инибиз баштап ушу 10 жылдан бери чыкпай турган китебибиз мына быйыл чыгып, ошонун презентациясын өткөрүп атабыз. Бул чындыгында аябай чоң кубаныч биз үчүн. Биз эми ошо китептин чыгарылышында ар бир райондон ушу өкүлдөрү жаланган атиги ушу схемаларын тапшырып, кимден чыккан ошондой сыяктуу схемаларын гана тапшырыптырбыз. Ал эми Бегалы инибиз болсо окумуштууларды катыштырып, ошо тарыхый архивден материал топтотуп, анан ушу китепти чыгарып отурат. Бул Бегалы инибиздин бул китептин чыгарылышында эмгеги аябай зор. Сизге чоң рахмат. Эми бул китеп бул эле чыгарылыш менен токтобойт го. Дагы кошумчаланып турат го. Ошондо буюрса тиги биз дагы ошо урууларыбыздан атактуу кишилерин кошуп дегендей дагы материал беребиз. Буюрса дагы экинчи чыгарылышында чыгып калар. Анан Бегалы Нургазиевич, сизге чоң рахмат. Алла Таала узун өмүр, ден соолук берсин. Жана чоң аталар, ата-бабаларыбыздын арбактары колдоп жүрсүн. Аман болуңуз. Рахмат сизге. Рахмат. Сизге бир китеп белек. Аксакалдар. Эми ушундай ойлоп кете берсек, эми биздин тогуз-торолук багыштардан атайын тогуз-тородон ушул китептин ачылышына келди. Анан ушул китепке маалыматты тогуз-торолук багыштар жөнүндө маалымат берип, жазып, активдүү катышып жүргөн Кадырбек Өмүралиев тууганыбызга сөз берели. Кымбаттуу ушу багыш туугандарым, мен такыр мурда мынчалык багыш бар деп такыр ойлочу эмесмин. Кийин мынабу китеп чыгып, журналисттер барып ошол жерде неметкен, биздин да туугандарыбыз бар экен, багыштар көп эле турбайбы деп өзүм аябай ыраазы болуп жүрөм да. Бул ар бир уруулар өзүнүн китептерин чыгарып атат да. Анан ошого ыза болуп аткансың. Биздин деле багыштардын уруулары бир китеп чыгарып койсо эмне болмок? Барбы же жокпу деп жаман сарсан болуп жүрдүк да. Биз өзүбүз тогуз-торуда турсак, бизди эч ким карабайт, эч ким неме этпейт. Анан ошондон Бегалы звонок этип калды, ушундай багыштар барбы? О, бар, багыштар бар деп. Анан Бегалыга мен маалыматтарды бердим. Биз болсо неме Парпыдан көчүп келген багыштарбыз да, местный багыш эмеспиз биз. Ошо Парпыдан көчүп келип, ошо жерде 9 ата ошо жерде жашап калганбыз. 7 ошо казармада жашайт, 2 мына Асан Карпбек, анан Ильястар ошо жака 2 ата ошо жака кетип калган да. Ошон үчүн бул багыштарга мен ыраазымын. Туугандарым, рахмат. Ушундай чогулуп, ушундай чай ичкениңерге рахматымды айтам. Өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Дайыма эле ушу бала бакыра, эл журт аман болсун.
дайыма тынчтык болсун. Эми сага дагы рахмат дейм. Ушунчалык уюштурганыңарга. Рахмат, қоя тұрыңыз. Мен ол кітепті берік қатар ала кетіңіз бірде. Рахмат. Мақұл, жақсы бар. Эми туғандар ушул китепке өзүнүн материалы чыккан таластык багыш туганыбыз Абдыразак Жаманкуловго сөз берүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат Бегалов. Урматтуу туугандар, бүгүн биз ушул өтө көп эмгек жумшалган китептин бет ачарын ушул Бегалы Молдоозовичтин демилгеси менен ачып отурабыз. Бул китепте ошо айрым бир жерлери айтылып атат. Туура китепке чыгып кетти. Ага себептер бар. Генеалогиялык немелерден себеп болду. Ар кандай себептер бар. Ошонун негизинде китеп кеч чыкты. Бул китеп менен таанышып жатып дагы мен дагы деле бул анчалык бышык эмес деген ойдомун. Кудай кааласа дагы бышып, дагы жакшылап туруп бул экинчи чыгарышында жакшылап ишке ашырыш керек. Мунун башында ошол Бегалы Молдоозович болгон. Анан тиги Зайнул Шадыбеков деген көз өтүп кетти. Ошол Жаманкул Абдыразак мына мен берде турум. Ушул олтур биз 2,5 ай Бишкекте иштегенбиз. Берде ошогарып баке тиги немелердин баары бизге кол жазмаларын тапшырып, биз анын баарын жакшынакай иретке келтирип дайындаганбыз. Мына эми ошо жерде дагы бир чоң бир айта турган сөздөр туугандар. Бу жерде мына Илимпоз Кыяс Сатарович отуру, Олжобай Каратай отуру, Керим Дүйшөнүм жакшы сөз сүйлөдү. Биз бул өзүбүздүн тебибизди багышты 14-жылдын этемин 15-жылдын немеден эле бери билип атырык азыр. Билип жатабыз да, мына ушу китептен эмеде. А бирок багыштын теги өзү тереңде, абдан терең экен. Мен кийин муну ушудан байкадым. Биздин генеалогияда аталар кара чородон тарап келип эле анан этегинде өкүм карача Жанкорос деп келип туруп, Жанкоростун урпагын тапчу эмес элем мен. Мына 1 жыл болуп калды, Жанкоростун урпагын таптым мен. Бар экен көрдү Жанкорос. Жанкорос бул каяктан? Биз азыр дагы айтып атабыз бу жерден эмеде. Илимпостор илимий негизде эле тотемдик ат, анан тиги буу дей берет экен. Ал деле туура, ал эч кандай бир кынтыгы жок. А бирок Манас деген, Багыш деген ат бул каяктан? Багыштын атасы ким? Мына ушул маселе мени көп түшөлттү. Бир жолу ушул жерде ошо 2,5 ай биз эмгек жазып отурганда жанагы тил комитетине көп барабыз. А жерде рахматы Алым Молдаканов бар эле, дагы балдар бар эле берди. Бир күнү барсак, Алым Молдаканов, ой, силер багыш тизилдеп атсыңар. Бу багыш Манас багыштан чыккан турбайбы? Деп жатат да. Сагынбай Орозбактын вариантында экен. Жакшынакай кылып бетин жазып баарын эме отуруп бишкен окузак, ошол жерде туура ошондой сөздөр айтылып атат Манаста. Андан кийин мен аныдан неме кылдым да, кийин Балыгооз Кумар уулу. Бул Сагынбайлардан мурунку да Манас экен. Бу биздин Манас энциклопедия болгондон кийин бу Санжыра деген дал ошол жерде катылып жаттыр да баары. Көрсө Санжыра ошол дал Манастын өзүндө. Андан кийинки Балыгооздун айтып аткан Оторканында экен. Оторканында экен. Мен анын баарын генеалогиясын түстүм. Бу Бегалы Молдоозовичке айттым, Эрмек Үсеновичке айттым, тиги Эрмек Үметовго Азанович. Булар деле өз оюн ошондой неме кылды. Мен мына азыр Кыяс Сатаровичке да айттым, сиз менен бир кеңири отуруп, бир жакшынакай бир такшара турган иштер бар деп. Кудай кааласа ошо Олжобай Каратаев менен Кыяс Сатарович менен мен жолугуп бир
ушул маселелерди чече алуунун үстүндө болсом деген ойдомун. Бул кишилерге айттым. Бул тарых деген тарых жолу менен кетет. А Санжыра деген бул элдин айтымында. Манаста Санжыра жатыр бәри. Оторканда жатыр Санжыра. И ошолорду тарыхый булактарга деле алып келип такасаң, дал ошол жерден ошолордун немелери чыгат бәри. Хронологиясы да бар. Мына ушуну айтмакмын. Эми бул китеп бәріңерге кут болсун. Окугула, дагы тактай турган жериңерди дагы тактагыла. Кудай кааласа, эмки бир немеде абдан бир жакшы эмгекти жаратабызго деген үмүттөбүз. Рахмат. Сиз керек этесиз окушка, жанагыңыз алып кетесиз, иштеңиз. Ошол китепти аласыз. Урматтуу туугандар, бул киши дагы активдүү качкан башынан. Бирок өзү азыр айтып калбады, 2,5 ай отуруп жазганбыз деп. Ооба, могу ушул китеп колуңуздарда турган китеп 2012-жылы чыгып, сигнальный экземпляры типографияда, мына типографиянын директору отат. Колубузга тийгенде ушул киши күбө, биз муну такташыбыз керек экен, такталбаган маселелер көп экен, биз оңдойбуз, токто, шашылба деп токтотушкан. Жанагы Зайнул аке дагы бир Абыш деген жигит болуп. Ошол жөнүндө айтып атат бул киши азыр. Анан мен ошол бир компьютер бергем, жазгыла макул токтотолу деп. Анан гостиницанын акчагы мынча төлөп бергем. Бирок ошол 2,5 ай айтылган сөз, жазылган материал мага келген жок да. Биз китепти күтүп токтотуп отурдук. 1 жыл өттү, жок бүтпөй атат, 2 жыл өттү, бүтпөй атат дейт. Анан айтсак, Сузакты кыдырып жүрөбүз дейт, Жалал Абадты кыдырып, Аксыны, Подгорны кыдырып жүрөбүз дейт. 11 жылдан бери ошол 2,5 ай жазылган тургай, 11 жылдан бери жазылган материал бүгүнгө чейин мага келбеди. Күтүп жүрүп бекер эле убактыбыз өттү 11 жыл. Анан ошол мурунку 2012-жылдагы вариант менен эле биринчи серия материал коштук жаңы. Ошо менен эле чыгарып жибердик. Ошо бул кишинин эмгеги кирбей калган, жана 2,5 отурган ай жазган. Мага таарынбаңыз, мага тийген жок ал эмгегиңиз менин колума. Эми мындан кийинки сөздү мен мына Аксыдан келген аксакалыбыз Сүйтбек Назаркулов тууганыбызга берсек, келип өзүнүн каалоолорун айтып койсо. Рахмат. Урматтуу туугандар, бүгүн аябай жакшы күн экен. Мына багыш туугандардын башын кошуп, ушу китептин мындай презентациясын өткөрүп аткан менин жээнкө балам Бегалага чоң рахмат. Бул өтө чоң иш-чара болуп атат. Себеби дегенде мынакей бүт Кыргызстандын 4 бурчунан туугандар келиптир. Эми бул жерде мен тарыхчы эмесмин, же журналист эмесмин, мен өзү врачмын. Бекти врач кесиптин ээлерине мен гана бир профессор Рысовду көрүп атам Сузактан. Анан башка врач барып жок эми. Анан мен эми Аксыдан болом, Аксыдан Босбек деген айылдан болом. Анан эми мен деле кызыгып жүрөм. Анан биекте дүйшөн кетип калдыбы? Дүйшөн отурабы? Дүйшөн иним менен көп жылдан бери биз жакшы таанышма билебиз. Анан мындан бир топ жыл мурда мага айтты эле тамашачың кылып, биз бу силер багышсыңар, Манас атабыз багыш болгон. Силер Манас атабыздан тарагансыңар дегенде мен бир жагы тарыхты Санжараны жакшы билбеген үчүн биз ишенбедим эле. Аны бүгүн дагы бир жолу мен ишендим. Значит, Манас атабыз багыш болсун, значит, Манас атабыздан тараган экенбиз да барыбыз деп. Ошон үчүн эми мына бүгүн китептин авторлору маркум Теге Кененсариев менен жакшы мамиледе элек ал киши баягы шума жалалып алып кетти. Ал кишинин жатканы жайы болсун, бирок бир топ эмгек жасап кетиптир. Анан ошектеги мен азыр бир аз карап отуруп көрдүм. Значит, чоң эмгектер жасалыптыр. Эми жанатан бери жакшы пландарды айтып атасыңар. Мен ойлойм, китепти биз окуп чыксак,
Анан дагы биз анча-мынча биз дагы изилдеп, менимче ушул нукта бир иш жасасак деген мен азыр өзүмө ушундай бир ниет коюп атам да. Бул жакшы иш болуп атат. Мен азыр тиги Акталалык 9 тууралык туугандар менен таанышып, бир аз баарлашып отурабыз, маектешип. Şu жақсы ишара уюштуруптуңар. Мындан былтыркы майда бекен Сузакка бир Мухтар деген инибиз уюштуруп курултай өткөргөндө мени чакырып 3-4 жолу звонить этти эле. Мен ошол моментте кичине сыркы болуп калып бара албай калгам. Анан бүгүн буйруп насип кылган экен. Бүгүнкү немеге катышып отурам. Мен аябай сыймыктанып атам ушундай иш-чара өтүп атканына. Мен айтарым баардыгыңарга, урматтуу туугандар, биектеме менин негизги айтайын деген максатым, мен баягы уруу бана айтып кетти, уруу бөлүнбөй, эми ар бирибиз өзүбүздүн баягы ата тегибизди билишибиз керек экен, бирок бир эле кыргыз болуп ынтымакта Кыргызстандын төрт бурчунан келген туугандарга айтарым, ушу ынтымакта жашайлы мындан ары, баарыңарга ден соолук каалайм. Илгери маназатабыз баарын топтоп, мен оюмча ошол азыркы биз ушу мамлекет болуп өзүчө жашап атканыбызга маназатабыздын чалымы өтө чоң деп ойлойм. Тияктан бияктан чогултуп ушул жерге топтогон экен. Анан эми мындан ары дагы ошо элибизде тынччылык болсун. Тынччылык болсо, ден соолук болсо, калганы менимче баары адам баласынын колунан келе турган нерсе. Дагы бир жолу ушу китепти чыгаргандарга, ушу бүгүнкү мондай немени уюштургандарга, бүгүнкү мындай жолугушууду чоң рахмат айткым келет. Келечекте дагы мындан ары ушул нукта чоң иштери жасагандарга мен тилектешмин, каалайм ошону. Дагы бир жолу чоң рахмат. Азыр эми мына ушул китепке материалы чыккан чаткалдык багыштары жөнүндө чаткалдык аксакалыбыз атайын чаткалдан келди. Такси менен түнү менен жүрүп отуруп, Кылыч Назал тууганыбызга сөз беребиз. Ассаламу алейкум. Менин багыш бир туугандарым. Мен ушул сиздерди көптөн бери күттүм эле. Мына бу жерде бийиктик басма кыназынын башында отурат, азыр улуу тоолор болуп калды. Бул энимдин китептерин эң көп ташып, китебин окуган мен кызым экөөбүз болчубуз. Анан Кененсариев дийним баягы өтүп кетти деген сөз болду. Бул менин улуу баламдын баягы ректору болчу, мен кызым менен бирге иштешкен адам болчу. Ал кишинин да багыш экенине угуп алып мен абдан сүйүнүп атам. Анан эмне болду? Менин айтайын дегеним көп жылдар өтүп кетти. Зайнулла деген аксакалыбыз Таластан, Чаткалдан Акын Әбіш деген аксакалыбыз өтүп кетти. Китеп жазбайсыңарбы, багыштардын башын бириктирбейсиңерби деген сөз менен. 2005-жылы мына азыр бирөө алдыда тастап кеттиңиздер. Маназатан урпактары ынтымакка келгиле деп 2005-жылы 17 апрель күнү мен Кыргызстан боюнча элди үннөгөн элем. Мен кыргызмын, Маназатан урпагымын деп. Уруумда, улутумдагы кыргыз деген сөздү. Эми айтайын дегеним Бегалииним, баягы өзүң аз сүйлөп көз чылган адам экенсиң. Мына мен ошо багыш туугандарыман кичине көңүлүм тойбой келгендиктен, мына быйылкы жылы өзүңө келип материалды бергенден кийин сөздү кыскартып, уже китепке кошконуңа угарым менен мен сразу эле ишим болсо дагы мен багыш туугандар менен чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба деген сөздүн негизинде келип отурам. Эми сөзүмдү мондай айтканымда мен өзүм укук коргоочумун. Мен да бир топ жыл материал топтогон адам болчумун. 78-жылы чындык жок деген эмени жазганымда, ошондо бизден жолдошубуз Абдыган Эркебаев деген бир эки кызды мен атымдан иштен айдаган. Ошондон бери мен балдарымды тарбияладым, кыздарымды тарбияладым. Бирок кызым азыр баягы журналисттен кеткен, башка кызмат кылып атат. Материалдардын баардыгы ошондо жок болуп кетти. Ошол материалдар жок болобу деген ойдо жүрдүм эле, бирок жакынкы бир жылдан ашып кетти окшойт. Жалал Абадтан Абдулда деген ийиним мен губернатордун аппаратын иштейм, келбесеңиз болбойт деди. Анан былтыркы жылы да кичине кайрадан мен бетке айткан адаммын, улуу адаммын, ыза болгон адаммын.
кайрадан бир күнү келбейсиз дейт. Ошондон бери ауылда еним экөөбүздүн саал эмебиз бар, мына бирок жакшы көрөм мен. Эми негизде багыштырмалар бар экенбиз. Силерге ден соолук, ишиңер ийгилик каалайм. Биздин багыштар манат экенибиз да чындык болду мына. Манастан таркаганыбыз негизи кыргыздар өнөйлүү өсөйлүү. Биз ойлодук эле, бул жашоо кыска, ушуну ойлоп койгула. Биз өтүп кетсек, кечеги Зайнулла абабыздай, кечеги Абыш Аксакалдай болуп, биздин калган материалыбыз каякта калат деген ой болду эле. Жок, эми мындан барып алып да мен чаткылга айтып барайын. Ойлонбостон топтогула белгиле үжө ынанат болуш керек. Мен мына китепти алып баргандан кийин көздөр менен көрүп кызыкканы болсо, баягы айтат болуш керек. Анан сизге биз неме берейли. Канча китеп керектигин өзү аз санда чыгыптыр. Мындан бияка баягы дагы алымча кошумча мына бул жерден жогору дагы сүйлөгөн Молдогаяс инилерим дагы жакшы сөздөрүн айтып кетти. Ошолор дагы колдон келип, Ташкенттен алынып келип, кошулуп кете турган болсо, дагы узак жакшы китептер чыгат деген оюмду билдирем. Рахмат эми сиздер менен көрүшкөнгө, сыймыктанам мен. Келгениме көп маалымат алдым. Мен жакшы бир багыш туугандарымдын бийик өзө берсин деген ойду билдирем. Рахмат. Анан сизге чоң ыраазычылык билдирем. Сизге да чоң ыраазычылык. Үй ичиңиз менен ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Ар дайым ушундай аз сүйлөп көп иш кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Рахмат сизге да. Рахмат. Азыр китептин редакциялык кеңешинин мүчөсү элге белгилүү Мелис Айдаркуловго сөз бергим келет. Мелис Айдаркулов тууганыбыздагы китепти ошо 2011-жылы башында турган редакциясы китепти карап көрүп эле жактырып, ушундан бузбай, ушул сындан бузбай чыгаргыла деп 11 жылдан бери какшап келатат. Башкача кылбагыла, ушундай кылгыла деп. Анан өзү да көп кеңешин берди. Азыр кийинки чыга турган, мен бир секретти айтып коеюн, кийинки чыга турган китепке баш редакторлукка мен ушул кишини сунуш кылып, азыр булар иштеп атышат. Азыр экинчи китепке материалдары барлар, ушул кишиге кайрылыңыздар. Рахмат Бегалы. Биринчиден мындай да, бул китеп бүгүнкү китептен чыгып кеткенине Бегалынын өзүнүн жеке эмгеги чоң да. Бул бир чети чыдамкайлыкты көрсөттү, көтөрүмдүүлүктү көрсөттү. Экинчи чети айкөлдүгүн да көрсөттү. Ошол чынында ошол 12-жылы даяр болчу бул китеп. Биз катышканбыз, уже баарыбыз көргөнбүз. 12-жыл даяр болчу. Мына чыгат, ана чыгат деп жумадан берди отурса, тыйыны да төлөнүп, бардыгы даяр болуп, ушул неметип калган кез болчу. Ошол немеси негизги спонсору ким эле? Замир тууганыбыз эле, Алымбеков Алабокадан. Мен да өзүм ошо түү Алабокалык багыш болом, Найман багыштардан. Анан ошол даяр китебин мен таң калгам ошо бир чет ошо кезде. Эми китеп деген китепне биз китеп жазып чыгарып да ушул азбы көпү 7-8 китеп чыгардык го. Китеп деген адам жан эти менен бир болуп калат. Бул өзүңдөн эле балаңдай, наристиңдей болуп калат да. Ошону бул берди да, берди. Мынакей кошумчаңар болсо кошкула, толуктап неметип чыгаралы деп берди. Анан жана бул жерде да эстеп айта кете турган нерсе, бул ошол Зайнул рахматы Шадыбеков Абыш тууганыбыз, анан бул азыр чыгып сүйлөдү го, Абдыразак Билат, Аукең, ушул кишилерге шарт түзүп беришти, бардык шартын. Гостиницадан номер алып берди, тамак ашын даярдап берди, компьютер алып берди. Буга Бегалы менен кошо чуркап, кошо неметкен биз Таштан Мамырбеков деген тууганыбыз болгон, Алабокадан. Рахмат болсун, ал жигит өтүп кетти, мыкты жигит эле. Ошол жигит кошо чуркап, ошол шартын түзүп берген. Мени бир жолу Таштан өзү ээрчитип барып, ошол гостиницага
көрсөткөн, мынакей мындай кылып бердик, андай кылып бердик деп көрсөтүп, мен өз көзүм менен көргөм. Ошол жерде үчөөнүн отуруп иштеп атканынчы. Эми буйрук ушул экен, андан бери 12 жыл өттү, күттү, чынында күттү. Бул жолу дагы Бегалы даяр болчу. Ошол мурда даяр болгон материалдарды алып келсеңер чогуу бирге чыгарып ел дегенчи. Андай болгон жок, эми өзүнчө чыгып кетти бул китеп. Мен ойлойм, китептердин чыга бергени жакшы да. Бул китеп да чыксын, дагы даярдалган китеп болсо дагы мына чыгып атат, чыкты деген сөздөрдү угуп атабыз. Ага да кубанышыбыз керек, ага да шүгүрдөшүбүз керек. Бул китептин чыга бергени жакшы. Мына китептин мен эң башкы артыкчылыгы ушундай деп ойлойт элем. Мына берде Олжекең отурат го, Олжобай иним болот. Бул илимий мындай бир жөн эле баягы жөө жомок эмес, илимий негизи бар, илимий далили бар. Ушундай материалдар кетти да, ошол бет ачар баш жагында. Ошол нерселерге негизги көңүл бурулуп, анан мына Олжобайдын материалында жүрүп атпайбы? Ээн тамгалар жөнүндөчү. Ээн тамгалар жөнүндө бул жаңа ачылган. Бул жерде ошол биздин китепте ошол жөнүндө Олжобай биринчи жолу баягы жарыя кылып айтып атат да. Ошол барып ошол тиги неме Енисейдин жээгине барып, мына ошондон таап келген жаңылыктарын бул жерде ошол биздин китептен бөлүшүп атат. Мына мисалы үчүн Дүйшөн инибиз деле Манаска алып барып Манасты багыш кылган. Эми бул элдин ичинде мен билбейм, мен аны уккан эмесмин. Мисалы үчүн мен өзүм элдин ичинде айтылса айтылып жүргөндүр, десе делип жүргөндүр. Элдин ичи эми баягы кенч да, элде бар да. Ошону алып чыгып Дүйшөн бөлүшүп атат. Ушундай бир жаңанан барынан дагы жалаң эле илимий ушундай материалдар эмес. Мен Беш кемпир датка жөнүндө материалды ушунчалык кызыгуу менен, ушунчалык неме менен окудум. А кишинин немеси элеси көз алдыма тартылды да. Аябай жакшы жазылган. Ушунчалык көркөм, ушунчалык элестүү, ушундай жөнөкөй мындай көркөм тил менен жазылган да. Ушундай материалдар да бар. Сарымсак датка жөнүндө материал, жакшы материал. Сарымсак датка менен тиги неменин Кокон хандыгын ордосунда жүргөндөй эле болдум мен. Ошо аралашып жүргөндөй эле окуп атыпчы тиги Сарымсак датка жөнүндө. Эми ал кишинин немеси эмгеги чоң да. Анан эми мындай да дагы эми китеп жөнүндө эмес, мындай жалпы айта турган бир кеп, сөздү узартпайын. Биздин ыйык Кураныбызда, баарыбыз мусулманбыз го, ыйык Кураныбызда ушундай деп жазылган. Эй адамдар дейт, мен силерди бир аял бир эркектен жараттым. Анан бири-бирин издешсин, бири-бири менен табышсын деп силерди уруулар менен элдерге бөлдүм дейт да. Бөлдүк дейт, бөлдүк деп. Эми бул деген эмне деген сөз? Бул баягы биздин Манаста бар эмеспи? Кулаалы таптап куш кылдым, курап журт кылдым дегенчи. Анын сыңарындай эле бул уруу деген мындай да, бул уруу деген элден мурда жаралат уруу. Эл уруудан кийин жаралат. Уруу болбой эл болбойт. Мисалы үчүн азыр деле ошол биздин заманда деле Арабия деген Арабияда улут деген жок. Мисалы үчүн жалпы арабтар деп коюшат, бирок мындай улутка бөлүнбөйт да, алар урууга бөлүнөт. Урууга бөлүнүп мамлекет курушканда эл курушкан. Анын сыңарындай бизди дагы ушул Манас атабыз аягы убагында урууларды 40 урууну чогултуп эл кылган да, туурабы? Андан кийин барып анан кийин мамлекет пайда болот. Уруудан мындай коркпош керек, андан качпаш керек. Уруулары ар бир адам өзүнүн тегин, өзүнүн уруусун билсе, өзүнүн тарыхын билсе, өзүнүн уруусунун жакшы жактарын, мыкты жактарын андан ары өрчүтө билсе, ар бир уруудун ар бир адам немеси адам ошондой болсо, биздин элибиз күчтүү болот, биздин мамлекетибиз күчтүү болот, биздин биримдигибиз бекем болот, ынтымагыбыз бекем болот. Анын эмнеси жаман? Анын эч кандай жамандыгы жок бул жерде. Уруулаштарды издеп, тууган издегендин баягы биз үчүн эч кандай немеси жок. Биздин баягы ал каныбызда, жаныбыздагы нерсе. Ошон үчүн баягы мына
ушундай китептер бүгүнкү биз бет ачарында отургандай китептер мындан ары да чыга берсе деп ойлойм. Мына азыр бүгүн окумуштууларыбыз сонун бир керемет идеяларды айтып кетти. Мына редколлегиянын мүчөсү, кийинки китептин редколлегиясы мүчөсү катары мен үчүн аябай бай нерсе алдым да, жанагы тарыхый документтердеги багыш уруусу. Эми бул деген муну жасашыбыз керек да, мунун артынан түшүшүбүз керек. Каражатта табышыбыз керек, башкасын да табышыбыз керек, адамдарды да табышыбыз керек. Буга абынын артынан түшүп муну жасашыбыз керек. Бул жасай турган иш, жасала турган иш, жасаса боло турган иш да. Ошон үчүн мындан ары дагы туугандар ынтымагыбыз бекем болсун. Ушундай китептерибиз көп болсун. Бегалыйным, рахмат алтыным. Мына редколлегия түзүп, өзү түздү. Ушу редколлегиянын китебин эметкенде. Анан берди, ар бирибизге окуп чыккылачы, айткылачы оюңарды. Эмне кемчилиги бар, эмне немеси бар, толуктай турган эмне китепти окуганда мен өзү айтып атып чын эле мен бир организмди көрдүм да, бул бүткөн эмгекти көрдүм да, бүткөн эмгекти. Ошон үчүн башынан баштап колдогом, мына бүгүн чыгып кеткенине мен 1000 мертебе Кудайга шүгүр деп айтам. Рахмат. Рахмат. Кеңештин мүчөсү катары сизге бир берек. Рахмат. Азыр бул киши сөз кылып калды. Дагы бир редакциялык кеңештин мүчөсү Таштанбек Мамырбеков деген тууганыбыз бар эле. Ушул китепке аябай салым кошуп, качан китеп чыгарабыз деп шашылып, баарыбызды шаштырып жүргөн. Жана мен айткан иштерди ал киши да кылып Санжар жастырам деп жанагы гостиницага компьютерлерге чейин апарып берип ушундай эмгек кылып жүргөн киши мына ковид учурунда айрылып калдык биз ал кишиден. Аябай патриот болчу. Ошо кишинин жубайы биздин арабызда отурат. Элге белгилүү Роза Акназарова багыштын келини болот. Ушул кишиге да сөз берип коюуга уруксат этиңиздер. Кыргызда эми кыз түшкөн жерине оор дейт. Бу киши биздин багыш да, багыш бизге келин болгон эң багыш. Ошон үчүн алапкалык багыштардын атынан сөз берем. Рахмат чоң. Абдан жакшы иш жасап атасыздар. Мен буга кубанып отурам. Бирге үч нерсе ушу араңыздарда таштанып отуруш керек эле. Ушу ковидтин айласы алып кетти арабыздан. Мен айтайын дегенге, бул бүгүнкү күндө ааламдашуу мезгилде, санариптештирүү кезде элдер, көп элдер жок болуп кетип атат. Уруу эмес, улуттар жок болуп атат, тилдерин жоготуп кетип аткан мезгилде мен ойлойм, бул китептин чыгышы абдан чоң маани берет го деп. Анткени себеби мына эгемендүүлүктү 91-жылы алып алдык, жөн эле дегенде эмес. Бул миң жылдан кармашып келип анан ушундай эгемендүүлүккө жетип, элибиз кыргыз мамлекет деп, кыргыз деп билип келатабыз. Ушу эми кыргыз дегенде ар бир кыргыз өзүнүн ата бабасын билип, жеет атасын билип, өзүнүн уруусун билип, өзүнүн элин, жерин, тилин билип келип, анан кийин кыргыз болом деп ар ким ушу Кыргызстанда жашап аткан адамдарда мен өзбектерден кыргыз болом деген жана кыргыз дегенги ар ким кыргыз болгусу келгидей кылганга жетсек деген оюм бар да. Ар бир уруу ушу жерде жазылганда, мына багыш уруусунан 2 хан чыккан дейт. Багыш уруу деген кыйын уруу деп билебиз. Эң 40 уруулардын ичинен дагы кыйын уруулардын бириси деп. Эми сизге чоң рахмат. Ушундай китеп чыгарганыңызга. Олжубай, сиз менен да таштан көп жолугушуп, өзү бирдемке жасаса сөзсүз ушу уруунун эм тамгасын койчу да. Азыркы күндө дагы тиги кетеринде ушу корого дарбаза салганда да ушу багыштын уруунун эм тамгасын койгон. Бул биздин уруубуздун эм тамгасы деп аябай сыйлачы. Ар бир жерде багыш дегенде ак эткенде так этип, кайерден Таластагы багыштар менен Ак-Таладагы мына Карпбек Асанович сиз менен да тууганмын деп, Созактагы туугандар менен ар бир жердеги
багыштар менен мамиле түзүп, ошолор менен катташып, биздин бир уруу экенбиз деп. Мен каларым ошо биз мына кийинки китеп деп атпайбызбы? Бир эле Кыргызстанда эмес, багыш уруулары башка мамлекеттерде дагы көп деп угабыз, билебиз. Ошо мен калап кетер элем, бир өзүнчө фонд түзүп коюңуздар, кошумча кошолуу, экспертный өзүнчө бир делегацияларды жиберип Өзбекстанга, Россияга, Монголияга, Кытайга барып изилдеп келишсин. Кыяс молда айткандай, аякта да акча сурайт экен архивтерге деп. Ошо кыргыз элибиздин, кыргыздын урууларын, кыркурууларын азыр биз өзүбүз изилдебесек ким изилдейт? Башка улуттар, башка элдер акча жумшап, биздин болгон жакшы нерселерибизди алып алышы мүмкүн. Ошон үчүн биз өзүбүз изилдеп, өзүбүз ушундай китептерди чыгарып, мына жакшыбызды чыгарып, жаманыбызды жашырып, мен ойлойм ошо кыргыз эли бир эле бир жакшы нукка салса, ар бир уруу жакшы нерселерди чыгарса, сизге чоң рахмат. Ушундай уюштуруп, бул жерге да бир менеджер керек. Жөн эле отуруп алып эле, ар кимиз отуруп алып эле, ушундай кылсак болот эле дебей, ушуну уюштуруп, ушул жерге баарыбызды баардык областтан чыгарып, багыштарды баарыбыздын башыбызды кошуп, анан кийин биринчи симпатия болуш керек, анан кийин общение болуш керек, анан понимание болот. Мына биз бирибиз менен сүйлөшүп, түшүнүк болуп, багыш деген уруу экенбиз, биз дагы ушундай дагы өнүгүшүбүз керек, дагы кыйын болушубуз керек деп ушинтип чогулуп атканыбызга мен миң бетте ыраазымын. Таштан болгондо да сиздер менен дагы кошушуп, абдан көп нерселерге жардам берет эле. Мен дагы таштан жок болсо да сиздердин араңыздарда болоюн, сиздерге көмөк көрсөтүшөйүн, чогуу болуп, дайым бирге кыргыз эли бир уч деп атабыз, биздин эл чоң эл, кыйын эл. Мен ар дайым ушинтип сыймыктанам. Багыш эли дагы ушу элибиз гүлдөп өссө экен, биримдикте болсо экен, жакшылыкта болсо экен, арабызда ушундай элибиз баарыбыз бирге болушун деп чай ичип туралы, жакшылык боло берсин. Экинчи китепке, бул китепке ак жол каалайлы дагы, кийинки китептин чыгышын каалайлы. Таштан мына Мореке багыштардын курултайы деген жерде баарын багыштардын китеби чыгыш керек. Кантебиштин китебин кайра басып чыгып, өзүңүздөр баарын эм тамгаларды небеч керек деп баары ушундай немелер, кагаздар бар да. Менде кийинки китептериңиздерде Таштандын болгон кагаздарын да берип, ушундай китептерибиз чыга берсин. Бул баары калат. Кийинки муундарга сөз. Бул кыргыз канча жашаса, бул китептер ошончо жашайт. Ийгилик сиздерге да, экинчи китептериңиздерге. Жакшылык, саламатта болуңуздар. Жакшылык боло берсин. Рахмат сизге. Оразак Назаровдун баарыңыздар таанысыңар, тааныбаган болсоңуздар, мурун социалдык эмгек министри, коргоо министри, депутат болуп жүргөн бир нече жолу. Бул киши социалисттик эмгектин баатыры, Кошкор районунун дагы бир нече райондордун биринчи секретары болгон Коршубек Акназаровдун кызы. Мен ал кишинин киностудия Кыргыз фильмде иштеп жүрүп, мен 10 жылда иштегем ошол жакта. Ошол кишинин үйүнө барып, bir dokumentarный кино тартып, ошол кишинин үйүнөн даамсызып, мейман болгонумду бүгүнкүчө эстеп жүрөм, сыймыктанып жүрөм. Мындан кийинки сөз темебиз биз багыш республикалык деңгээлде багыш коому жок болчу. Анан таластык туугандарым 11-жылы тааныссам, биздин багыш эл коомубуз бар биздин. Анан биз багыш коом деп түзөлү десек, Токмокто дагы бир багыш коому түзүлүп калыптыр. Ошон үчүн 1100 өткөрбөй, бизди ошон үчүн багыш эл деп кошуп койдук. Деп анан ошол кишинин төрагасы деп Асылбек Мырзабеков таластык тууганысы менен тааныштырышкан. Анан бул кишилер Бишкекте регистрация кылышкан экен. Анан былтыр жана бул жерден Сүйүтбек Назаркулов аксакал айтып кеткендей, былтыр Сузакта өткөргөн курултайда мени де чакырышкан, мен де Сүйүтбек Таекебиз сыяктуу ооруп калып бара албай калгам. Ошондо бул киши барып, мен силерге президенттикти өткөрүп берейин, багыш эл коомун десе, жок, сиз жалпы Кыргыз республикалык багыш коомунун президенти болушуңуз керек дешип, ушул кишини шайлашты. Мен азыр ушул багыш эл коомунун президенти Асылбек Мырзабековго сөз бергим келет.
рахмат. Ассалаумағалейкум, урматтуу багыш бир туугандарым. Мынакей бүгүн биз бир жакшы иш чаранын күбөсү болуп атабыз. Эшиктеги аба ырайдагы биздин баанайыбызды коштоп, күндүн дагы мээримин аябай жакшы төгүп турган мезгили. Анан мынакей бүгүн жана башында айтылгандай бул китептин чыгыш жолу аябай узак болуп кетти да, чынында. Бул китеп 12 болбосо да 13-жылдары чыгып жарык көрүш керек эле. Бирок ар кандай себептер болду, бирок бүгүн биз ушул китептин чыкканына аябай сүйүнүп турабыз. Кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Анан бул жерде мынакей ушул китепти өздөрүнүн илимий макалаларын жазган окумуштууларга дагы жана башка санжыра иликтеген ушул китепке кирген авторлорго чоң ыраазычылык билдирип коеюн. Ошону менен тышкары мынакей биздин бир тууганыбыз Бегалы бул жерде чоң кызмат жасады. Ошон үчүн бул Бегалыга да чоң рахмат айткыбыз келет. Андан тышкары мен силерге азыр информация катары айтып коеюн. Быйыл май айында Жалал Абад жеринде багыш урууларынын 4-чү курултай өткөн. Ошол курултайдын да кабыл алынган чечим боюнча бүтүндөй республика боюнча багыштардын санжарасын жазалы деп жазып китеп кылып чыгаралы деген чечим кабыл алынган да. Ошол чечимди ишке ашыруу үчүн биз Бишкекте чогулуш жасап жайында. Ошол жерде бир 30 кишини ар бир региондон кошуп редакциялык кеңеш түзгөнбүз. Ал ошол көптөгөн талаш тартыштардын негизинде мынакей Бегалы тууганыбыздын көрсөтмөсү менен мени Сайдар Кулупту башкы редактор шайлаганбыз. Анан мен азыр ушул жерден пайдаланып айтып кетейин. Ошол жана редакциялык кеңешке кирген туугандар азыр жыйын бүткөндөн кийин бир 15 мүнөт чогулуп, дагы бир алдыга койгон максаттарды тактап алалы. Себеби дегенде республиканын ар кайсы жеринен болгондон кийин баарыбыз бир күндө чогула албайт экенбиз. Анан тышкары мына багыштардын китеби көп жылдан бери чыкпай жүргөн себеби бул биздин баягы республиканын бүт барлык жеринде чачырап кетиптирбиз да бир мезгилдерде. Андан тышкары мына Кытайда да бар деген информация угуп атабыз, бирок аны тактай элекпиз. Өткөндө тиги Өзбекстандан дагы келип кетишкен. Өзбек болуп калган багыш туугандарыбыз да бар экен. Ошон үчүн мына биз алдыга койгон максатыбыз жалпы республика боюнча мына багыштардын китебин, санжыра китебин чыгарып, жарыкка чыгаруу ушундай башкы милдетибиз болуп турат да бүгүнкү күндө. Анан мен өзүмдүн атымдан биз түзгөн Багыш эл коомунун атынан Бегалы тууганыбызга чоң ыраазычылык билдирүү менен бир жакшы бир портрет даярдап койдук эле. Ушуну тапшырып койсок. Бул биздин түпкү атабыз Кара Чоронун элеси. Бегалы ишиге ийгилик каалайбыз. Ата чоң атабыздын арбагы колдоп жүрсүн ар дайым. Рахмат, сизге да ийгиликтер калды. Могу мен түшүндүрүп кетейин. Бул Багыш атабыздын сүрөтүн 2012-жылы тарттырганбыз. Багыш атабыздын сүрөтчү Шекербек Анарбеков бүгүн келем деди эле, келе албай калды. Мындан 2 сүрөт тартылып, бирөө Жалал Абадка кеткен, бирөө бул жерде 2 экземпляр гана бар. Анан ошол эле автор тарттыбы? Бул Кара Чор атабыздын Кара Чор атабыздын портрети мен түшүнгөнүм калды. Айттыбы, жазып бердим силерге, мына жазылып турат арты Кара Чоро. Албетте, мына бүгүн карасам, мына Илгер Балчы жана Эсен Назариев деген таластык досум бар, депутат. Ошонун аялы жолуккан жерде мен багышым. Көрсө, мына барлык туугандарды багыштар бардыгы Аксудан көчүп келген. Бардыгы айтпайын, ошон үчүн аманчылык болсун, жакшылык болсун.
ынтымакты болойлук. Анан жанагындай Жалал Абад өткүздүк дейт, ол жакты өткүздүп, албетте кабар айтыш керек бегал да. Мен дагы чакырылган мейман болчу. Но эми силер Сүйтбек экөөңөр эми почетный гостсуңар. Бизге жөнөкөй балдарга, кишилерге айтып коюш керек да. Биз келип катышат элек да. Мен да орубат бара алган эмесмин. Ошо. Милиционерлер орубайт, ошон үчүн бизге айтып тургула, биз барып турабыз. Ошо аманчылык болсун, жакшылык. Чоң рахмат сага. Ийгилик сизге да. Бул киши генерал Тамашакой жеңебиз солтолордон бул жагы үйлөнгөн. Ошого айтып атпайбы, мен да солто болуп калдым деп. Мен багыш волосту болгон экен. Аксыда багыш волосту болгон бизде. Жалаң багыштар. Ошол сыяктуу солто волосту болгон бул жерде Сокулуктун территориясында. Анан азыр жок болуп кетти. Ошонун тарыхчылар эле изин таап бербесе азыр кыйын. Ошол жөнүндө айтып кеттим эле. Кезектеги сөздү Камбаров Абдылдабек Жалал Абад областынан боюнча жанагы биз айткан баш багыш эл коомунун Жалал Абад областы боюнча координатору ушул кишиге сөз берип коет. Жалал Абадтан келди бул киши дагы. Жалал Абадты обул акимчиликте иштейт экен. Анан телефондон сүйлөшсөм мени дагы кагып силкип коет. Көнүп калып турду райондорду активдерди урушкандай. Siz akırkı notanı şundan başladınız. Birinciden Begalı tууганыма, men özüm atıman ошол областтагы багыш коомдук бирикменин атынан терең ыраазычылык жана дүркүрөгөн кол чабуулар сизге. Бегалы мырза, буга чейин биз телефондо да бир аз макулдашуу спорный вопросторду чечкенбиз, бирок бизге ошол жерде бул жакка келатып делегация келди, 6 адамдан келип турган делегация келди. Өттө сизге жалындысык саламдарын айтты, ыраазычылыгын билгизишти. Аксакалдарыбыз бар, билесиз. Сиздин мына тоодой эмгегиңизге өтө биз ыраазыбыз. Сиздин эрдиңиз мына азыр Кыязды, Олжобайды, инеме Кыяз Кайнагамды деген бул сааптар кылып айттыңыз, бирок сиз да журналистсиз. Тасыккан журналистсиз. Ишкерсиз ушу Кыргызстанда мен деген көрүнгөн ер азамат тууганыбызсыз, сиз менен сыймыктанабыз. Муну эмгегиңизди көрүп алып, кандай гана сиз эрдик кылганыңызды элдин көзүнчө сизден мына кечирим суроо десеңиз, кечирим сурайын, катуу тийген болсок. Азаматсыз. Рахмат сизге. Биз азыр ошол 1,5 жыл болду. Ошо Жалал Абад областында биз действительно мына китепте дагы 1,5 барак эле ээлеп турабыз. Узактыктар Жалал Абад өрөөнү, Нокен тиги райондорду айтпай эле коеюн. Эми маалымат берилбесе ошону чыгарасыздар, туурабы? Маалыматты топтоп биз да чыгарабыз деген аракеттин үстүндө келатабыз, бирок аягына чыгыш өтө проблема көп экен. 12 жылдан бери дагы ошо биздин агаларыбыз, туугандарыбыз катышып жүргөн кандайдыр себептер болуп, сизге гана ишенип, жүк тартып туруп алышты. Ошо менен сиз эрдик кылып чыгарып жибердиңиз. Албетте сиз мына калоо тилектер айтылып атат. Буюрса биз толуктой иретинде мазмундуу кылып дагы туугандардан дагы маалымат алып чыгарабыз деп ойлойм. Мына эки багыштын каймактары келип отурат. Сиздерге ишендирип кете алабыз. Сөзсүз түрдө ушул бир эки толуктай турган маселелерибиз бар. Мына азыр Акталалык, Алабук тиги Тогусторолук туугандар менен таанышып отурабыз. Бизде өкүлдөр сиз аркылуу таап алдык деп ойлойм. Дагы толуктайбыз. Биздин баягы принципти билесиз. Подворный обход кетип атат, генеалогический схема түз кетип атат. Бизде бир аз проблемалар бар. Аксылык туугандар менен Алабукалык туугандардын ортосунда кичине бир ата текти териштирүү. Ата калгандар бар, бүтүп калды. Анан мына азыркы сүйлөгөн тууганыма биз мероприятияларды ушул борбордо жашайсыздар сиздер. Биздин ошо багыш эл коомдук бирикмеси мындан 2 жыл мурда түзүлгөндө дагы ошол Асылбекин төрага кылып шайлаганбыз. Анан Сузакка барганда курултайга биз эми ошол өкүл аркылуу, Бегалы мырза аркылуу билдиребиз. Анан баягы өзүңүздөр катышпасаңыздар, укпай калсаңыздар бизди жемелеңиздер. Бүт региондордун өкүлдөрүн чакырдык. Аябай жакшы маанайда өттү. Кыска информация берип койсом, Жалал Абад областы боюнча эң чоң кожолук Сузак районунда. 4000 кожолуктан ашык турат. Андан кийинки орунда Аксы 3800 кожолук турат. Алабука районунда тоже ошондой 3700ден ашык кожолук бар.
Кыскасын айтканда, биз ошолордун бардыгын бирөө да туугандарыбыз кийин биз тарыхта калабыз туугандар. Паланчалар уюштуруп жүргөндө биз калып калганбыз. Же биздин ата тегибиз бул жака кошуп койгон дебестен ошол жерине барып, ата тегин жакшы билген, Санжыраны жакшы билген адамдардан сураштырып, бул топко барып кошуп, керек болсо жанагындай ачыгын айтканда бакма балдарыбыз бар экен, келип калып, багыш паланча урууга кошулуп калгандарды. Ошолорду дагы жанагындай кылтырып 6-7 баласы кошуп келатабыз. То есть бир дагы доомат болбойт. Бизде протокольный поручение менен 17 протокол түзүлдү. Чоң иштер аткарылып атат. Кудай кааласа Бегалы мырзага дагы бир жолу ыраазычылык. Эгерде калып калгандар болсо, туура эмес схема мындай болуп калган болсо, түзөтөбүз, бара-бара бирибизди ага, эни деп таанып билсек, албетте тарыхый материалдарды тапсак, жанагындай Насрулла деген дамыллабыз азыр Нокендик ешендерден болот экен. Мына тереге жазылган Санжыраны алып келем деп атат. Ошолор толуктай беретин, дагы толуктай беребиз. Багыш Санжырасынын 2-нчи китеби, 3-нчи китеби деп. Бул биз үчүн сыймык. Бардыгыңыздарга ийгилик, бекем ден соолук. Бегалы мырзага дагы бир кол чабуулар. Рахмат сизге. Ден соолук берсин жараткан. Рахмат. Bir minutка. Кечирим сурайм, мен бир нерсени унутуп калыпмын. Бул жана карылыктын белгиси окшойт. Туугандар, биз октябрда барып, облус, анан район деңгээлинде Аксыда мен абам, биздин тууганыбыз Жунай Мавлановдун 100 жылдыгын белгилеп келдик. 100 жылдык. Эми мына азыр чечип атабыз, ушу өкмөт уровенде бул атайын распоряжение чыккан. Ушу октябрдын ноябрдын 20-23-үндө Бишкекте өткүзөбүз 100 жылдык. Ошон үчүн силерден сураныч, тууганчылык, биримдикти бир көрсөтөлүк, ушуга катышып берсе, биз айтабыз дополнительно, да? Кечиресиз. Азыр ушул китептеги авторлордун бири материалы кирген Раматылык Зайнул Шадыбеков аксакалдагы эмгек кылган болчу. Анан бизге берген эмгектери кирди, бирок биздин укканыбызга караганда башка эмгектери дагы бар. Ошо кишинин уулу Сүйүнбек Шадыбеков тууганыбыз келиптир, сөз берип коелу. Ассаламу алейкум. Жалпы багыш туугандар, мусулман бир туугандар. Баарыбыз бүгүн ушул Бегалы байкебиздин эмгегинин жарыкка чыгышы менен баш кошуп турабыз. Акыркысы болбосун Бегалы аке. Жалпы эле туугандар, бул башталышы алгачкы китеп болсун. Жанатан бери баарыңыздар тилек айтып атасыздар, ошо кийинки китептер менен толукталбагандар толукталсын деп. Биз да ошого тилектешбиз. Анан бул жана Бегалы аке айтып аткан ошол 2,5 жыл Бишкекте топтолгон материалдар биздин колго жетпей калды деген, бул бир белгилүү себептер менен жетпей калган, белгисиз эмес. Ал материалдар топтолгон, буйруза жарык көрүп, жакында ачылышына катышып калабыз буйруза. Анан биздин да атабыз ушу багыш дегенде ак эткенден так этип өзүнүн жанын сабап жүргөн бир инсан эле. Алла рахмат кылсын. Ушул китепти жазып атканда айттым эле, ооруп калды да. Ата сизге көп отурганга болбойт экен. Бир аз ден соолукту карап алып туруп, анан кийин китепти улазаңыздар деп мен суранган элем. Бирок атам айтканда, ушул Санжыра китеп жарыкка чыгып, мен өлүп калсам, багыштардын Санжырасынын китеби чыгып, мен өлүп калсам, менде арман жок деген. Алланын өкүмү менен атабыздын кайтыш болгонуна көп жыл болуп кетти, бирок ошол белгилүү бир себептер менен ошол китеп жарык көрбөй келип, быйыл буйруза жарык көрүүнүн алдында турат. Анан Бегалы акеге чоң рахмат, мына өзүндө болгон материалдар менен буйруган ушул китепти чыгарды. Акыркысы болбосун, учууланып келечекте ушу Бегалы акебизге окшогон дагы ушу китеп чыгарып аткан жакшы инсандардай адамдар көп болсун. Бияктагы Олжобай аке, тиги Кыяз байкелерге окшогон биздин неме Санжырабызды көркөмдөп берген авторлорго чоң рахмат. Алла разы болсун. Сага автордун уулу катары бир китеп белек. Так. Эми сөздү Козыбеков Аден Талас областы боюнча жана биздин коомдун координатору экен.
Козыбеков Айден. Келіңіз. Ассаламу алейкум, бір туғандарым, жақсыларбы. Бұл жерде бүгін бегалы иним саға рахмат чоң. Біріншіден бүгінгі оқытқан Құранның қабыл болсын. Чоң аталарға, чоң апаларға Құран оқыттың. Екіншіден қылып атқан қызматың бұл өзі мына бағыш ұрысында бірінші болып атады. Açılışı болып атады. Бұға өзің айтқанда қанша мейнет кетті, қанша нерв кетті дегендей. Бирок арбақ қолдаған екен шының өтөзіне шығып, мына китептің бет ашарын шығарып атасың. Бұға рахмат. Алла разы болсын, шыл арбақ разы болсын. Екіншіден туғандарымна берді. Жақшы ақсақалдар сөйлеп кетті. Ал ақсақалдарға қосылам. Жақшы нелерді Құдай өзі бізге беріп атады. Ошо атарбақтарды мінетіп. Ошоның китебин чыгарганга мына өткөндө Жалалатта да болдук. Ошо биздин колубуз кура эмес экен, ошо Бегалыга окшогон балдар бар экен. Дагы келечекте астыбызда көп балдар бар. Китеп чыга берет, жана чыгат. Анан азыр бир карындашым сүйлөп кетти. Ошол карындашым сөзүн эске алсаң болот да Бегал. Бул саясат китеп чыгарышта көп экен. Саясатташып кетет экен. Өйдүлдүй болуп кетет экен. Ошону көтөрүш керек экен да. Бирок баарыбыз багышпыз. Ошого дагы да аракет кылып өтүш керек экен. Анан мына өткөндө биз ошол китептин чыгышында мына Зайнул аке, небир балдар аракет кылган экен. Китепти биз чыгардык. Азыр мен алып келдим. Кудай кааласа ошо китептин бет ачарын кылайлы, туугандар, ынтымак кылайлы. Дальше дагы китептерди чыгара берели. Ушундай китептерди. Мындан да чоң китептер чыга берсин. Баарыбызга ишилип ден соолук, ынтымак болсун. Анан Бегалга чоң рахмат Бегал. Сага рахмат. Шуну баштаган бул тарыхта калдың. Кыргызста багыш урусунда биринчи жол Бегал чыгарды деген. Ушул ишиңе ийгилик, үй бүлөңдө бакыт таалай, ынтымак болсун. Рахмат. Рахмат. Жана Урузак Назарова фонд түзүп койбойсуңар деди, аны колдоп биздин Капар Мавлянова айтты фонд жөнүндө. Бирок биз дагы китеп чыгарабыз дегенде башында фонд түзөбүз деген сөздөр болгон деле ошол жерде мыкты жигиттер фондду койгула, мен төлөп берем, эмнеңерге деп баары эле чыгышкан. Ошол Замирбек Алымбеков отурат бул жерде, кечигип келип артта отуруп калды бул жерде. Бір туған ағасы Бақыт Алымбеков отырады, ички иштер министри, экс ички иштер министри бул жерде. Анан ошон үчүн фонд ачылбай калды. Анан экинчи китепти кантип чыгара алды десек, жана айтып кеттим, Ильяс Арпачев агабыз баш болуп, мына биз төлөйбүз деп чыкканбыз. Фонддун кереги жок, өзүбүз эле каржылайбыз да. Ошон үчүн фонд ачылбай калган, бирок мен уушума караганда Багыш эл коомунун астында фонд болушу мүмкүн. Ошо Багыш эл коомунун астындагы фонд аркылуу бар. Анан китеп чыгара албай кыйналып жүргөндөр каржы жагынан болсо мага айтсаңар эле мен шыбырап коем. Биздин багыштардын арасында көп кишилер бар. Мен төлөп коем акчасын, кана ким китеп чыгарат дегендер бар. Ошон үчүн фонд жагы бизге ачылбай калган. Эмки сөз бизди Кыргыз Жазуучулар союзунун мүчөсү, жазуучу, бир нече китептердин автору, анын ичинде багыштар жөнүндө жазып жүргөн Жуматай Абдрахманов тууганыбызга кара буралык сөз берели. Бул киши көп кырдуу талант, өзү юрист, журналист, адвокат болуп иштейт, баардык жагынан бар. Рахмат. Рахмат. Мен биринчиден жогорудагы аксакалдардын сөзүнө баардыгына кошулам. Аны өзүмдүн атыман мен дагы Бегалы тууганыма ыраазычылык билдирип кетем. Бул китепке эмгек кошкон авторлор, тарыхчылар, илимпоздор сиздерге дагы башымды ийип, таазим кылып ыраазычылык билдирип кетем. Бул биринчиден. Экинчиден бул жерде мурун көрүнбөгөн тааныбаган туугандар, алыстан келген, жакындан келген туугандар отурат экен. Бул Багыш коомунун башатында жүргөн адамдардын арасында мен да бармын. Биринчи курултайыбыз биздин Кара Бура районунда өткөн. 2010 жылдары ошол убакта Зайнул Шадыбеков агабыз
тирип эле ошо киши башында жүргөн жанагы жигит уулу келип сүйлөбөдүбү? Ушул китептин чыгышына ошол Зайнул акенин эмгеги чоң, зор. Мына Бегалы тууган калп айттырбайт, ушул Бегалы туугандар менен чогуу кыдырып, республиканын түрө кыдырып эмгек кылышкан адамдар. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол биринчи курултайда, Кара Буурада биринчи курултайда чечим кабыл алынган, Багыш эл коом, Багыш деген коом түзүлсүн деп. Андан ары жана айтып кетпеди, Багыш деген коом бар экен, ошондуктан Багыш эл деп коом түзүп, уставын жазып, Минюстан регистрацияга каттоодон өткөргөндөрдүн арасында мен бармын. Ошол Багыш эл коомдук бирикмесинин астында фондубуз бар. Эсеп чот бар. Каалаган адамдар жана жардам көрсөтө берсе болот. Кайсы банкта экен эсеп чотубуздун бардыгы так бар. Биздин мына төрагабыз бар. Багыш эл коомдук бирикмесинин төрагасы. Багыш эл бирикмесинин коомдук бирикмесинин эсепчиси бар, бухгалтер деп койчу. Рахматты Турат аке бар эле, ал киши өтүп кетти. Ал өткөрүп берген Сыдыкназаров Райымкан Жалалбекович деген жигит келбей калды. А дагы бир кандайдыр себептер менен өткөрүп берип атат. Ошондуктан туугандар, бул жерде мынакей ушундай биздин чогулушубуз ара-тора өткөрүлүп жүрөт. Аз санда чогулуп жүрөбүз, 100дөн 200дөн дегенде. Өткөндө мына Сузакта 4-чү курултайыбыз өттү. Ал жерден жалпы туугандар түрө кыдырып барышты. Ал жерге барбай калгандар да болду. Мына кабар жетпей калган, биз укпай калдык деген сөздөрдү угуп атабыз. Ошондуктан биз Багыш эл коомдук бирикмесин түзгөндө мүчө болуп катталгыла деп күбөлүк бергенбиз. Күбөлүктөрүбүз бар. Ким мүчө болуп катталса, анан жанагы тиги членский взнос деп коет эмеспи? Ошондойбуз да бар болчу. Булар дагы коомчулуктун мына кабардын жетпей калгандыгынан уланбай келатат. Ошондуктан урматтуу туугандар, жапатырмак мына биринчи китебиз чыгып баарыбыз кубанып атабыз. Ала эмес мына экинчи китебиз да чыгып калыптыр. Эмнегедир бул жөнүндө бул жерден келип угуп атабыз. Бет ачарын башка күнү өткөрөбүз деди эле. Балким ага да күбө болорбуз. Кудай буйруза эми дагы 2-3 китебибизди күтөт экенбиз. Мына бизде редколлегиянын башында Бегалы тууганыбыз өзү, Мелис Айдаркулубуз байке, тиги Асылбек төрагабыз бардыгы эмгектенип атат. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен сиздерди ошо ынтымакка чакырып, Багыш эл коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнө мүчөлүккө катталып, жана фондко кандайдыр бир каражат жардам көрсөтөм, же болбосо членский взнос төлөйм дегендер. Мына аксакал, көксакалдар баардыгыңыздар жетпеген жерлерге кабар айтып барып, ушундай коом бар экен, Багыш эл деген коом бар экен деп кабар берүүңүздөрдү суранам. Анан сөзүмдүн аягында дагы бир жолу Бегалы тууган ыраазычылык билдирем. Рахмат. Эмгегиңиз эч убакта унутта калбайт. Багыш эл коомдук бирикмесинин ичинде биринчи жагы тарыхта атыңыз калды дей берсеңиз болот. Болуп бир ийгилик каалайм. Мен биринчи тарыхта калайын деп китеп чыгарган жокмун. Мен бул китеп чыгып калсын, такыр чыкпай эле атат. Жок дегенде бир китеп чыгып калсын деп аракет кылып чыгардым. Бирок рахмат, азыр белгилүү тележурналист, телевизордон көрүп жүрсөңөр керек, Темирлан Акматов Багыш тууганга сөз берели. Жаштардын атынан. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу бир туугандар. Бүгүн жакшы иш чара болуп атат. Мен 1-2 маселеге токтолоюн деп атам да, азыр айрым баягы убакыттын да баркы билсек, кайталанып кетип атат. Менде сунуш. Биринчиден ушул китеп алып аткандабы же ага чейинби? Ушул бир тетрадь жөнөтсөк, кээ бирлер WhatsAppка кошулуп аткандар бар экен. Анан сунуш пикирлерди айтабыз дегендер бар экен. Ушул китеп алып аткандабы же ага чейин ушул даректерин же болбосо номерлерин журнал кетсе, ошол калса. Экинчи сунуш ушул баягы мына китеп чыкты, Кудай буйрса. Бул китептин артынан менде сунуш ушул фильмдер тартылыш керек. Видео вариант чыгыш керек, аудио вариант чыгыш керек. Анан дагы буйрса, мындан кийин да китеп варианттар көп чыгыш керек да. Мен ойлойм буйрса бул монтаждалып, ошол интернет желилеринен илинет деген ойдобуз. Экинчиден болсо, мынакей өткөндө Сузакта да жакшы маселелер көтөрүлгөн, ошонун жыйынтыгы ушул болду. Кудай буйрса, мынакей азыр Таластан келген байкебиз да жакшы китеп алып келиптир, өтө. Ошолордун да мына келечекте ошолор кесилет экен. Мен ойлойм бул китеп эми агай жуп болуп, келечекте жакшы тилектер астын ойдобуз.
Аракет кылып ар күндө корого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз, а бирок ачка жан дүйнө. Ыйманга, багышка чуркап арыштап, жакшылык ишке жарышсак, келечек күтөт жаркырап, жан дүйнөнү байытсак дейт. Нол кылып аткан эмгек буюрса биздин жаңы муун, асыл муун, алтын муун уулубуздарыбызга, Кыргызга бир таберек болуп калат деген негизги үмүтүбүз бар. Анан дагы бир сунуш ушул багыш жөнүндө айтам деген биздин санжырачы тарыхчыларга, биздин ушул Насихат телеканалынан буга чейин дагы Азамат байкелер менен, Жуматай айкелер менен, башкалары менен ушул 2 сааттык эфир жасаганбыз. Азыр дагы ага чейин да сүйлөштүк. Ошондой кайнап аткан айтам дегендер болсо, тарых санжыраны багышта айтам дегендер болсо, буюрса аларда тарталы деген менде тилектер бар. Кудай буйрса тарыхчылар отурат. Анткени азыр көрүп атабыздар, ковидте анын ар жагында, бер жагында биздин көп жакындарыбыз, туугандарыбыз, кыйындарыбыз, үлкөндөрүбүз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ошондуктан ошол казыналарды алып калсак деген ой. Ошол жаштар үчүн, эл үчүн, Кыргыз үчүн бир өрнөк үлгү болсо деген ойдобуз. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын багышты издеген жан болгула, байсалдуу сапар буйруп улуу күчтө, баарыңар эсен аман бар болгула. Туугандар, аяктап баратабыз. Азыр Багыш эл коомунун жаштар канатынын координатору Жакыпов Азамат тууганыбызга сөз беребиз. Бул киши, бул жаш жигит киши деп коем да мен. Ушул биз отурган Аксарайдын ээси. Мен пайдаланып өзүм укугуман пайдаланып айтып коеюн, бизге чоң жардам берип атат. Бүгүнкү өткөрүшүп аткан кечебизге да жеңилдиктерди берип атат. Анан өзү патриот. Мага бир 5-10 жыл мурун Facebook'tan жазып таанышкан. Сиз ушундай багыш болуп турбайсызбы? Анан генеалогиялык схемаңызды жөнөтүңүзчү, мен текшерейин деп, анан мен жөнөтсөм экөөбүз 17-чи атадан кошулат экенбиз деп ушундай болжолду таанышканбыз да, ошондон бери таанышпыз. Өзү ушу биздин Багыш урусунун деги эле Кыргыздын патриоту катары билем. Ушу кишиге сөз берип коеюн. Чоң рахмат Бегал аке. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, агалар, энелер, туугандар, жеңе, берде жеңебиз келиптир. Анан баарыңарды көргөнүмө өтө кубанычтамын. Бегал аке, сизге ушу китеп ушунча мээнет илгерки көптөн кылып келаткан мээнетиңиз бүгүн буюрса эшикке ашып отурат. Немеге жетип атат, ошоңуз кут болсун. Сизге терең таазим, терең ыраазычылык айтабыз. Ушундай жакшы иш кылып отурасыздар. Анан негизи адам болгондон кийин, эркек болгондон кийин өзүнүн тегин издейт экен. Бул эми бир табигый нерсе болсо керек. Бул динибизде да, ислам динибизде да тууганчылык, өзүн билген бул аябай бир жакшы каралат экен да. Бул сүннөт катарында тууган менен мамиле, тууганчылыкты билип жүргөн, ошонун сыңары баягы биз ким экенбиз деп кече эле мисалы союз тараганда кече эле биз Багыш экенибизди кече эле билдик да. Кече эле мына союздан кийин баягы ошол саясат болсо керек ал убакта ошондой. Ошо аталарыбызга, чоң аталарыбызга рахмат, ушинтип сактап чогултуп анан жаңы билип атабыз ким экенбиз, тегибиз ким экен, каяктан чыккан экенбиз. Мына 5-10 жыл болуп эми жайылып, мына дагы эле бул таануубуз, билүүбүз өнүгүүнүн үстүндө, дагы эле баягы биздин билгенибизден билбегенибиз көп деп ойлойм. Буюрса ошол максаттарыбызга жетип, мына Бегал акенкиндей китептер чыгып, кийинки китептерге дагы ынтымакташып, мурдагы авторлор менен баарыгылар менен биригишип дагы жакшысын чыгаралы. Анан кийин дагы жакшысын чыгарып, ушинтип бир толуктап неме кыла берсек, бул жана айтып кеткендей жакшы, өтө бир жакшы иш болот. Анан мен дейм, өтө кубанычтамын ушундай бүгүн немеде ушунча Кыргызстандын булуң бурчунан келип аткан туугандар менен көрүшкөнгө. Баягы кан суудан коюу деп коет экен. Баары бир каныбыз бир экен, ушундай бир. Анан баягы кыргыз элинин баягы улут эмнеден куралат? Улут уруулардан куралат да. Ошосуңар мисалы ар бир нерсе кичинекей нерседен башталат экен. Үй бүлөдө ар бир үлбөдөн башталат экен, анан уруктан башталат экен. Мисалы үй бүлөдө тынч болсо, ынтымак болсо жакшы болот. Урук ичинде ким кеген таанышып, ынтымак болсо, ошентип келип улуттун ынтымагы бекем болот деген ойдомун.
Анткени баягы өзүң тегиң билбей ким экенин билген бул эми маңкурт менен барабар да. Бизде илгери бекерде айткан эмес аталарыбыз. Жет атасын билбеген кул депчи. Ошосун ары билип, кыргыз элибиздин уруубуздун ынтымагы бекем болуп, көп жетишкендирээк жетишели. Анын ичинде улутубуздун ынтымагы бекем болсун. Багыш уруусу катарында мына буюрса китептерди чечип алсак, мына коом бар. Чоң иштер бар. Мисалы Көкүмбийге окшогон, Тейишканга окшогон аталарыбыз бар. Сарымсак Даткага окшогон аталарыбыз бар. Тиги Ташмамет Кенесариев атабыз раматылык кайтыш болуп кетиптир. Көрбөй калдык ал кишини, бирок китептерин окуп жүрчүк. Ошонун немелеринде жазылып жүрөт. Бул адамдар Кантейиш, Сарымсак Датка дагы бир топ тарыхтын көмүскөсүндө калган ачыл элек сандыктар бар депчи. Аябай көп маалымат. Ошолорду алып чыгалы, ошол кишилерге аман болсок эстелик тургузалы. Бул Көкүмбий, Тейишкандар бул мамлекеттик, республикалык деңгээлдеги баатырларыбыз, аталарыбыз. Ошолардын үчүн кылсак жарашпайт. Ошол максаттарга жетели илгери. Ошо бар бололу, башыбыз бир болсун, аман эсен бололу, ынтымактуу бололу. Жана Темирлан иним аябай жакшы нерсени айтып кетти. Жерге бир кагаз коюлат, калем менен алдагы немеге. Китеп сатылган жерге. Ошол жака WhatsApp'ты уже кеттиби журнал. Ошол жака жана багыштар деген WhatsApp группа бар. Ошол группада жоктор. Ошол жака WhatsApp номериңизди, аты жөнүңүздөрдү жазып кетсеңиздер, киргизип коебуз. Мындан ары кабардар болуп, неме кылып жүргөн ошо. Рахмат. Анан берди көрүп алдыңыздар туугандар. Берди көрүп алдыңыздар. Мына Кудайдын немеси менен, колдоосу менен берди ачып иштетип атабыз. Мына келип любой учурда келип тургулабыз тууган окуубуз деп, бияк неши кенен ачык. Ошо. Рахмат. Туугандар, мен бир жигитти тааныштырып коеюн деп атам. Могул жерде Чыңгыз деген жигит отурат. Жанагы таластуу туугандарыбыз Багыш деген коомачалы деп барса, Токмокто бар, андай Багыш деп коом бар деп, булардыкын Багыш эл кылып койгон да, Минюстан. Ошондо Багыш деген Токмокто, ушул Багыш Токмокту туугандарыбыз спортсмен балдар ачышкан экен аны. Бу Чыңгызда ошол Токмоктук спортсмен жигит. Бул да ошо 11-ci кичинекей бала кезден баштап бизге жардам берип чуркап жүрөт. Мунун атасы келмек эле Таштан деген тууганыбыз. Бүгүн давлениясы көтөрүлүп келе албай калды. Анан бир кызык окуя болгон. Ошо 12-жылкы окуя. Таштан байке бүгүн чалып калды мага. Мен Түп районунан Багыш туугандар таптым. Телефон жазып алдым деп, барып изилдеп келгиле деп. Анан кантип таптыңыз ал кишини десем, кече бир тойдо болдук эле. Анан бир мас киши чыгып алып эле сүйлөп атат, жарым саат сүйлөп сөз бербейт. Анан тиги мастын колунан микрофонду жулуп алгылачы деп айттым дейт. Анан микрофонду жулуп алайын деп барса эле, уруум Багыш деп турат жанагы мас дейт. Ой, айналайын атыңан Багыш, тим койгула сүйлөй берсин дедим дейт. Анан телефон жазып алдым деди, анан түптө Багыш экен деди. Анан чапкылап түптө Багыш уруусу жашаган бир айыл бар экен. Барсак, алар бизди презент этпей койду. Биз буг уруусунун ичиндеги Багышпыз. Силер чоң Багыштан экенсиңер. Biz bu urusun içine girgen Bağışpız деп алар менен анан туугандашпай калдык. Бирок ошол кишини таанышуунун себепкери ушу Чыңгыздын атасы болгон Таштанбек деген тууганыбыз аябай. Анан бүт Багыштарды жыйнап Токмоктун үстүндөгү капчыгайга бир тай союп бизди меймандаган. Ушул же Багыштарды ээрчитип барган, Бишкектеги Багыштарды. Ошондо ады шакелерди ээрчитип барган Мавляновдарды. Сонбек Рыскулбеков деген. Анан азыр бул сен досуң Алтынбекпи? Сен Алтынбек келдиби? Алтынбек келген жок. Бүгүн дагы жанагы экс-премьер-министр Жумабек Ибраимовдун туугандары келмек эле, инилери келбей калыптыр. Чогуу келишмек. Аларга да сөз берип коеюн дегем. Ал кишилердин да кеминде туугандары жашайт, бир туугандары, инилери, алар менен да таанышканбыз. Анча-мынча азыраак эле материал кирип калды бул китепке, маалымат. Анан каалоочулар жокпу сөз сүйлөгөнгө? Каалоочулар болсо микрофон бар, эркин микрофон. Келиңиз. Сүйлөңүз келип могул жерде. Бул киши
Токтогулдан ат арытып келди. Мага 3-4 күн мурун жазылып, өзүнүн дагы бир тууганын кошуп, биздин тууганыбызды. Токтогулдан атайын такси менен ушул чогулушту көрөм, ушул китепти бет ачарын көрөм, катышам, китеп сатып алам, сүйлөйм деп атайын келди да. Ушу патриот экен, биз ушул кишиге да сөз берели. Ассаламу алейкум, урматтуу момун сулман бир туугандар, урматтуу багыш урусунун жакшы бирөө айтып кеткен каймактары келип отурасыздар. Мен бул китепке ушул эмеге 11-жыл 12-жылдардан бери эле байлешик болуп жүрөбүз. Себеби биздин Токтогул районунун Ташкулов деген бар эле, биз ошону жетекчи кылып ошол барып келип жүрчү. Эми ал кайтыш болуп кетти ковидтен. Арты кайрымдуу болсун. Андан кийин Борбиев Болот болчу бизде Токтогул району боюнча. Эми ал тияка кетип калды Америкага посол болуп. Анан азыр бизде эме жок болуп калды. Анан бир экөөчү өзү эле келдик. Анан бияктан шаарда тургандарга кабарлашып келип калдык. Менин айтайын деген сунушум, ушу ар бир районго бирден кандай десем, жетекчи деп коебузбу, же старший деп коебузбу, ушу бирөөнү шайлаш керек болуп калды да. Антпесе биз чогула албай калат экенбиз. Эми биздин айылда, Токтогулда да көп, жана айтып кетти Жалалаттын эмеси. Токтогулда да аябай айылдарда да. Анан Токтогул центринен бир эмесинен болсо, биз өзүбүздүн туугандарыбызды билебиз да, катташып жүргөн. Анан ошолорго айта коебуз да, жанакындай бир жакшылык, жамандык болуп калса, чогулганыбызга да жакшы болот экен. Менин сунушум ошол. Сиздерге ийгилик каалайм, жакшылык болсун. Дайыма жакшылыкта жолугуша берели, кемибейли, көбөйсө көбөйүп тура берели. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Эми биздин алабукалык тууган Бакыт Алымбековго сөз берели. Бул кишини да тааныбаган киши жок. Генерал, ички иштер министри болгон, көп региондордо кызмат кылды. Ушул кишиге сөз берип коелу. Замир Алымбеков жанагы демөөрчү тууганыбыздын бир тууганы. Рахмат. Саламатсыңарбы, туугандар, бир туугандар. Бүгүн азыр кичине кечигип калдык, шартка байланыштуу бир жерде кудаларыбыздан жакында айрылып калдык эле, ошо Куран окуп кичине кармалып калдык, ошого кечирим сурайм. Замир бир тууган инибиз менен ошол бая жогоруда айтып кеткенде, ушу китептин демилгечи болуп, ушу Бегалеке баштап болуп атканда, баштап ушу китепти жазабыз деп атканда, ушу Замириним дагы ошол китепке анда депутат болчу жогорку кеңеште, ошол топко кошулуп, мен дагы өзгөчө жардам берейин деп, Замириним дагы ошол Санжырага жакыныраак ошол көп материалдарды топтоп, ушу материалдык жагынан дагы жардам берейин деп, бир топ өзүнүн жардамын берди деп ойлойм. Эң негизи бизди кубандырып аткан бүгүнкү күндө ушул китеп жазылып, ошол китеп мына бүгүн бет ачылып атат. Бегалеке сизге ушу баардыгы берди рахмат ыраазычылыгын айтып атат. Мен дагы ушу өзгөчө алабукалык багыштардын атынан ошолор звонок этип айтышып, ушинтип барганда обязательно биздин атыбыздан дагы кошуп рахматын, ыраазычылыгын айтып коюңуз дегенде ошо туугандардын атынан сизге чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сөзсүз мына берди дагы көп сөздөр, жакшы тилектер, жакшы сунуштар киргизип атат. Мен деле айтып кетет элем, берде эң негизи эми биз дагы көпчүлүк болуп, берде борбордо болуп калдык. Берде биз деле көп кошулуп, бир тууган болуп жүрөбүз багыштар. Мына Капараке Мавлянов менен бирдикте биздин башыбызда негизи берде мына Роза эжебиз, жеңебиз айтып кетти, Таштанеке баш болчу да, ошо киши биздин башыбызды кошуп, көп сөздөрдү, көп сунуштарын, көп өзүнүн ойлорун айтып жүрчү. Ошо киши эми тилекке каршы ушу кайтыш болуп кетти. Бирок мен ойлойм, мына бүгүн дагы чогулуп, мына бир топ сунуштар айтылып атат. Мына мен просто айткым келет, эми китеп деген, мен дагы өзү илимий тармакта иштегенмин, иштеймин, өзүм илимий юридикалык илимин доктору боломун, профессор. Ошого мен ойлойм, ар бир өзүнүн версиясы боюнча жаза бериш керек. Бирок кийин териштер, мен ойлойм, бир оргкомитет болсо, кийин аягы бир чоң китепке айланат деген ойдомун. Бул бир сунуш, сөзсүз эми
бир эле китепти жазабыз деп эле максат кое бербеш керек. Мен ойлойм эң негизги бул багыт ушу биздин кошулганыбыз, биз биримдик болгонубуз, бир уюм болуп туруп кошулганыбыз, мен ойлойм бул чоң ийгилик деп ойлойм да. Ошол мен ойлойм ушул китептин аркасынан биз дагы ушул бирдикте болуп, бири-бирибиз менен тез-тез жолугуп, кайсы жерде болбосун, Нарында болобу, Көлдө болобу, Жалал Абадта болуп, ушундай бир жакшы иш-чараларды bir оргкомитет болуп, ошол оргкомитеттин аркасынан бир иш-чаралар түзүлсө, жылына бир жолу болобу, эки жолу болобу бир жакшы бир чоң иш-чаралар. Сөзсүз бай айтылып кетти, мына мен дагы колдоп кетет элем, ушундай бир ошо Көкүмбий окшогон аталарыбыздын бир чоң бир эстелиги болсо дагы, чогула турган дагы жер болуп калат да ошол. Мен ойлойм ушул бир эстеликтин аркасынан деп ойлойм. Ошондой сунуштар бар. Рахмат. Башка каалоочулар жокпу? Рахмат туугандар, анда ушул биздин чакыруубузду жерге таштабай келип, биздин китептин бет ашарына катышып бергениңиздер үчүн мындан кийин да байланышта бололу. Анан азыр Бакыт тууганыбыз сунуштап кеткендей, Көкүмбийдин эстелигин орнотуу жөнүндө ойлонолу, Кантейиштин эстелигин орнотуу жөнүндө ойлонолу. Мындай сунуштар көп. Ошентип биздин ата бабалардын эстелигин калтыруу жөнүндө ойлонолу. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү китептер жөнүндө уктуңар маалыматты. Мындан кийин ынтымактуу бололу. Анан бүгүн биз той эмес, китептин бет ачары, презентация деп жупуну дасторкон кылдык. Ага капа болбойсуздар. Мындан кийин дайыма ушундай жакшылыктарды жолугалы. Рахмат сиздерге. Барыңар ийгилик каалайм. Аксакал бата берип койсо жакшы болот эле. Жалпы ошо багыш туугандарыма бата узатып коелу. Асмарыңар ачык болсун, келечегиңер кең болсун, ушу дүйнөдө тынчтык болсун, элибиз аман болсун. Ушу баарыбыз тең бала бакырабыз, эл журтубуз баары тең сак саламатта болсун, өрүштөрү өркүндөй берсин. Ушул биздин биринчи курултайыбызда катышып атабыз. Ушулар кут болсун. Дайыма эле ушу жакшылыкта көрүшөлү туугандарым. Аман бололу. Амин. Кармап туруп бата кылыңыз. Мен кармап турайын, сиз бата кылып бериңиз деп айткан, түшүнбөй калдыңыз окшойт. Анан неме берден да жанан эскертип, редкелеге мүчөлөрү кетпесеңиздер, бир 15 минут чогулуп, жана кийинки китептин неме сырттагы летниктен чогулабыз. Жайкы үстү жабык жерге кирип, ошол жерде 15 минут талкуулайбыз. Анда ырдыгалы.